кабыр бизге күндө кайрылат экен. Мен караңгылыктын үйүмүн. Мен жылан чаяндардын үйүмүн. Мен жалгыздыктын үйүмүн. Мен курт кумурсканын үйүмүн. Эй адам баласы ойгон дейт экен, караңыздар. Акыркы суубузду ичкенде дагы бизге ыраа көрбөй туруп, өлүм бизди алып кетет да. Адамды кайгыга дейт, наразычылыкка жана ички азапка түрткөн эң чоң себептердин бири дейт да, бул дайыма өзүнү башка бирөөгө салыштыра бериштик дейт. Акыретке барганда иншаллах көзүбүз нурдуу, ички дүйнөбүз тынч, жүрөгүбүз ушунчалык мындайча айтканда Аллахка жакын болгон жүрөктөрдүн катарында болот экен. Апа, сиз өлүп калбаңызчы дейт да, аларга ушундай мындай сабактарга келип, аларда ушундай бир түшүнүктөр пайда болот экен да, өлүп калбаңызчы дейт. Неге десек, мен сизден башка сулуу апаны, мээримдүү апаны көрө элекмин деп ушинтип айтат. Эң мээримдүү ааламдардын жаратуучусу Аллах Тааламга чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Ушул жерде отурган бардык бир тууган апаларыбыз, эжелерибиз, бардыгыбыздын ушул өтүп кеткен бир туугандарыбызга, жакындарыбызга Аллах Таалам өзүнүн райымын берген болсун. Пайгамбарыбыз өзүнүн шафаатын берген болсун. Ошол шафааттын катарында бизди дагы тирилүүчүлөрдөн кылсын иншаллах. Ушул акырет сапары негизи бүгүнкү сабагыбыздын эң башкы темасы. Бул жөнүндө сүйлөй тургандан мурда сиздерге мындай ойго сала турган 4 саптык ыр менен баштагым келип турат. Акырет сапары кыйын жол депчи. Ошол сыяктуу эле акырет сапары кыйын жол, артка эч ким кайта албайт. Чындыгында биз артка кайта албайбыз. Апаке, абалың кандай деп дейт, балдарың да келип суралбайт дейт да. Чындыгында биз бул жерде азыр айымдар олтурабыз, ушул себептен апаке деп айтып атам. Балдарың да кабар ала албайт дейт да. Жатасың жалгыз тар жерде, кашына эч ким бара албайт дейт да. Чындыгында биздин ал жердеги мүрзөбүздүн ичине амалдарыбыздан, жакшы амалдарыбыздан башка эч нерсе кире албайт. Бизди ээрчип барган адамдар дагы артка кайтат. Бизди ээрчип барган мансаптуулар дагы артка кайтат. Чындыгында болгону бизде ал жерде жакшы амалдарыбыз чогуу кирет биздин мүрзөбүзгө, биз менен чогуу кирет. Биздин ыйманыбыз ал жерде жолдош болот. Биздин кылган жакшы амалдарыбыз ал жерде бизге жөлөк болот экен. Мункар накир келгенде күнөөдөн эч ким тана албайт дейт. Чындыгында биз тана албайбыз. Эгер бул дүйнөдө жасаган болсок, мункар накир келгенде күнөөдөн эч ким тана албайт дейт. Периште деген бизге окшоп дейт. Бере калсаң пара албайт дейт да. Пара деген бул жана взятка деп коебуз го, чындыгында албайт дейт да. Кыямат кайым болгончо кайрадан ишиң эч качан каралбайт дейт да. Себеби биз сурак күнүнү күтүп жатабыз ал жерде. Барзак дүйнөсү деп коебуз, кабыр жашоосу деп коебуз. Ошол жерде биз күтүп жатат экенбиз. Бир өлгөн адам жалганга экинчи кайра жара албайт. Чындыгында биз бул дүйнөгө кайра жара албайбыз. Биз болгону бул дүйнөдөн бир гана жолу басып өтүүчүлөрдөнбүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, биз жолоочубуз бул дүйнөдө. Биз бир дарактын түбүндө 5 мүнөт эс алып, көлөкөлөп алып, кайра жолун улаткан, улуу сапарга аттанган, кыйын жолго аттанган биз бир алсыз пендебиз чындыгында. Акырет сапары мына ушундай бир ойлонтура турган сабак. Кыямат кайым болгончо кайрадан ишиң каралбайт дейт да. Бул дүйнөдө биздин ишибиздин каралышы бул жөнөкөй эле нерсе да. Биз сынак берип, суроо берип, ушунчалык мындай жашообузда көптөгөн сыноолор келет. Көптөгөн бизге сурактар келет, көптөгөн бизге оор сыноолор келет. Бул бизди ушул акыреттеги чоң сурак күнүнө даярдаш үчүн. Аллах Таалам бизди ушунчалык мээримдүү, бирок мээриминен дагы эч качан үмүт үзбөйбүз. Акыретке барганда бир кылган жакшы амалыбыз бизди ушул суроо жооптон куткарып кетет. Иншаллах биз Аллахтын айткан жолунда жүрө берсек, пайгамбарыбызга татыктуу үммөт боло берсек, ойлогонубуз жакшы ой, кылганыбыз жакшы амал боло турган болсо, иншаллах бизде ошондой бир сонун күн болот, сурак күнү. Биз үчүн майрам болот. Ошол эле учурда дагы бир неме айткым келет. Hazreti Mavlana, Hazreti Rumi бул ушул аалым, даанышман, өзүнүн ушул өлүм күнүнү сүйүктүүмө жолугушуу күнү деп ушунчалык эңсеп жашаган экен да. Ким гана өзүн өлүм күнүн күтүп жашайт, Биз өлүмдөн коркобуз да, себеп өлүмгө даяр эмеспиз да. Ал киши ушунчалык Аллахка гашык болгон экен, ушунчалык Аллахты сүйөт экен, ушунчалык Аллахка берилген экен, өлүм күнүн күтүп жашаган экен, караңыздарчы. Ошол күнүн эңсеп жашаган экен да. Биз
жердин бетинде мурунку сабакта дагы айтканмын, жакшы амалдарды кыла турган болсок, жердин бетинде түз жүрө турган болсок, жердин түбүндө дагы иншаллах тынч жатабыз да. Жердин үстү барбы, демек асты дагы бар. Караңгы түн барбы, жаркыраган бир күн дагы бар. Чындыгында кыйынчылык барбы, жеңилдик бар. Аллах Таалам ушунчалык мээримдүү. Бардыгыңыздарды кайгыга салгым келбейт, болгон акырет сапарын ушунчалык мындай маанилүү экендигин баса белгилеп өткүм келип атат. Ошол сыяктуу эле ажалга каршы эч бир киши айласын ойлоп таба албайт дейт. Өлүмдөн башкага даба бар, мисалы үчүн, ажалга бирок даба жок да. Биз даяр болобузбу, даяр болбойбузбу, ал бизди сөзсүз табат. Биз качып кетебизби, айга чыгып кетебизби, өлүм бизди сөзсүз табат. Ал хак нерсе, Куранда бул айтылган. Жана ушундай эле айласын ойлоп таба албайт дейт. Караңгы жерден тирилтип, мункар накир кеп сурайт сенден дейт да. Айбат кылып коркутуп, жаратканың ким деп сурайт дейт да. Караңыздарчы, жаратканыбыз Аллах Таала. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, китебибиз Куран, динибиз Ислам, иншаллах бардыгыбыздын ушул кабырдагы сурагыбыз жеңил болсун, иншаллах. Биз барганда кабырыбыз нурга толгон бир бакча болсун. Себеп кабырдагы бакчалардын бир бакчасы тузоктордун бир дагы да чуңкур бир чуңкуру деп айтылат, сөзсүз түрдө. Кабыр бизге күндө кайрылат экен. Мен караңгылыктын үйүмүн. Мен жылан чаяндардын үйүмүн. Мен жалгыздыктын үйүмүн. Мен курт кумурсканын үйүмүн. Эй адам баласы, ойгон дейткен, караңыздарчы. Биз уктап эле кетпешибиз керек экен. Биздин көзүбүз ачык, бирок ички дүйнөбүз уктап калбаш керек экен. Биздин ички дүйнөбүз дагы, көзүбүз дагы ачык болуш керек экен. Ошол себептен кабырдын кайрылуусу күндө бизге бир аз болсо дагы сестендириш керек экен. Биз уктап эле кете бербешибиз керек экен. Жана ушундай эле бул жерде дагы айтат да, бир алымга сурашыптыр. Бул дүйнөдөн эмнени көрдүң деп сурашканда дейт, өлгөндөрдүн сүйүү менен эскерилгенин көрдүм дейт. Чындыкпы? Чындык, сагынабыз өтүп кеткендерди, сүйүү менен эскеребиз. Өтүп кеткенден кийин ага миң жакшы неме, тамак же бир башка эч нерсе бере албайбыз. Болгон ага жакшы бир дуа бере алабыз, сөзсүз түрдө. Дүйнөдөн эмнени көргүн дегенде, өтүп кеткендердин, өлгөндөрдүн сүйүү менен эскерилгенин көрдүм дейт. Тирүүлөрдүн жан дүйнөсүн талкалангандарды көрдүм дейт да. Биз өтүп кеткенден кийин көбүрөөк аттен кылып калабыз да. Тирүүлүгүндө эч качан баалай албаган адамдарды өткөндөн кийин ушунчалык сагынып эңсеп калабыз да. Биз тирүү кезинде урматтап, сыйлап алышыбыз керек. Ал өтүп кеткенден кийин мүрзөсүн алып барып, чоң бир жанагындай кымбат баалуу мармар таштан коюштун кереги жок. Ага пайда бербейт. Сөзсүз түрдө тирүү кезинде барып көңүлүн алып, ал акыбалын сурап, акыңды адал кылып кой деп сурап, кандайсың, жакшысызбы, ден соолугуңуз кандай деп барып бир көңүл табуу, бул деген Аллахтын, мындайча айтканда, ар бир адамдын жүрөгү Аллахтын назар салган жери да. Жүрөгүнү барып кубантып коюу, сүйүнтүп коюу, ал акыбалынан кабар алуу, бул ошол Аллах Тааланын Меккени сүйүнткөндөй биз сүйүндүргөн абалга келеткенбиз да. Ошол себептен биз тирүү кезинде бактап калышыбыз керек экен. Жана ушундай эле тирүүлөрдүн жан дүйнөсүн дейт, сүйүүсүздүктөн, мээримдүүлүктөн өлгөнүн көрдүм дейт да. Чындыгында азыркы учурда, азыр дагы ылдыйда сонун бир саптар бар, ошолор менен гана сиздер менен сүйлөшөбүз иншаллах. Өлгөндөрдүн дейт топурагына гүл эгип, тирүүлөрдүн гүл бакчасын тытмалап майзанын чыгаргандарды көрдүм дейт да. Биз ушунчалык тилибиз кээде кой берип койсок, мындай токтото албайбыз да, тизгини жок да, барып башка бир тууганыбыздын жүрөгүн тиштеп үзүп алат, канатып коебуз да. Биз ошондон сактанышыбыз керек. Аллах Таалам бекеринен биздин ушул сүйлөп аткан тилибиздин астына 32 сөйөктү койгон жок да. Эгер ошол башка бирөөнүн жүрөгүн ооруткубуз келгенде, башка бирөөнүн ушундай бир ички дүйнөсүн чилпарчин деп коет, мындай бөлгөндү каалаганыбызда, ушул тилибизди кичине тиштеп кое турган болсок, катуураак тилибиз ооруйт да, ачышат. Ойлойбуз башка бирөөнүн жан дүйнөсү мындан да катуу ачышат да. Мындан да катуураак ойлонушубуз керек. Акырет сапары бизге ушунчалык терең сабак, ушунчалык мындайча айтканда, мындай оордуу, салмактуу бир сабак. Себеби барчу жерибиз өлүм хак. Бардыгыбыз акыретке, Аллахтын бирдигине, бар экендигине, өлүмдүн хак экендигине ишенип, ыйман келтиргенибизден кийин, демек биз ошол жолдо
өзүбүздү бекем алып барышыбыз керек экен иншаллах. Жана ушундай эле караңыздар, бул дейт атат, ата энеси үчүн дейт да, чындыгында азыркы учурда, бирок миң мертебе шүгүр, жаштарыбыздын бир агайыбыз айтчудар, мен мечитке Кыргызстанга бир 20 жыл мурун келгенде чоң улуу жаштагы апалардын, улуу жаштагы аксакалдардын көп келгенин көргөм дейт. Азыркы учурда дейт, жаштардын көбүрөөк агып келип атканын көрдүм дейт да. Мечиттин жолун жолдоп, мечиттин эшигин түрткөн жаштардын көп экендигин көрүп, Кыргызстандын келечеги үчүн аябай сүйүнүп турам дейт да. Дин жашап жатат дейт да, иншаллах. Аллах таалам баардыгыбыз ушул динде бир туугандардан кылсын, дин жолунда. Ошол сыяктуу эле атасы баласына дуа кылса дейт, бала ал дуанын пайдасын бул дүйнөдө көрөт дейт да. Чындыгында биз атабыздан дуа алабыз, чоңдорубуздан, апаларыбыздан, чоң энелерибизден, биздин негизи эле улуу жаштагы апаларыбыздан дуа алганды жакшы көрөбүз. Кыргызда да бар эмеспи? Алтын алба дуа ал деп айтат. Дуа түбөлүктүү бизге Аллах тааламдын мындайча айтканда мээрими, дуа аркылуу бизге келет. Ошол эле учурда атасы баласына дуа кылса, ал бала бул дуанын пайдасын бул дүйнөдө көрөт. Ал эми ата көзү өтүп кеткенден кийин баласы ага дуа кыла турган болсо, атасы ал дуанын пайдасын акыретке чейин көрөт дейт да. Чындыгында биз дуа кылгандардан болушубуз керек экен. Баардыгыбыздын жакындарыбыз өткөн, баардыгыбыздын үйдө бир улууларыбыз өткөн, биз сөзсүз түрдө дуада аларды унутпашыбыз керек экен. Алар бизден үмүт кылат чындыгында. Бизден аларга жакшы амалдарыбыз, кылган дуаларыбыз, жакшы амалдарыбыздан үлүштөрү, биз кылган дуалардан аларга сөзсүз түрдө пайда жетип турат да. Биз дагы артыбызда жакшы дуа кылган, бир Фатиха окуган, биз үчүн Аллах тааланын жолунда эскерип бизди ушунчалык артыбыздан дуа кылган бала чакаларыбыз, бир туугандарыбыз, урматтуу ушул жамаатыбыз, караңыздар, кимде ким биз ар дайым сабактарда дуа кылабыз, өтүп кеткен бир туугандарыбыз үчүн деп, канча киши омин деп колун көтөрөт да. Балким бирөөбүздүн дуабыз кабыл болсо, Аллах таалам ушул жамааттын урматына, ушул кишинин бакчасын, мүрзөсүн бейиштин бир бакчасы кылып койсо, кандай гана жакшы. Аларга бизден ушул пайда жетип турат да. Акырет сапары мынакей ошондой бир сапар. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дейт да, мындай деп айтты дейт, Аллах таала ыймандуу пенденин бейиштеги даражасын бийик кылат. Ал, эй Раббим, мени мындай даражага эмне үчүн көтөрдүң деп сураганда, Аллах таала минтип айтат дейт, балаңдын сен үчүн истихфар кылып, сенин күнөөңдүн кечирилиши үчүн дуа кылгандыгы үчүн ушунчалык даража таажы сага берилди деп айтат дейт да. Караңыздар, акыретке кеткен ар бирибиздин жакындарыбыз бар. Дуа кылып тура турган болсок, аларга бир сонун устукан болуп барат экен да. Бизден дуалар ушунчалык устукан болуп барат экен. О жараткан Аллахым, сөзсүз түрдө өтүп кеткен ата-энебиздин күнөөлөрүн кечирип, бир туугандарыбыздын, жакындарыбыздын күнөөлөрүн кечирип, бейиштеги даражаларын өтө бийик кылсын иншаллах. Ошол бейиште алар менен жолугушууну бизге дагы насип кылсын иншаллах. Баардыгыбыз ушундай дуа кылабыз. Ошол сыяктуу эле караңыздар, бизге кабыр кайрылып турат деп айттык. Күндө бизге адам баласы, караңыздар, кабыр дагы бирок ошол эле учурда күн дагы бизге кайрылат экен. Ар бир аткан таң, ар бир аткан таңыбыз бизге берилген шанс экен. Аллах таалам бизге ушул бүгүндү кандай колдонот экен, бүгүнкү күндө өзүнүн пайдасына чечип алат бекен, бүгүнкү күндө кандай жакшы амалдар жасайт экен деп бизге күн дагы кайрылып турат экен. Мен адам баласынын жашоосу күндөрдөн түзүлгөн. Биздин жашообуз мүнөттөрдөн түзүлгөн. Биздин жашообуз ар бир алып аткан демибиз, ар бир чыгарып аткан демибизден түзүлгөн. Биз азайып баратабыз. Биз бир күн өтсө, жашообуздан бир күн кетип баратат. Биз бир дем ала турган болсок, жашообуздан бир дем алышыбыз бизден кемип жатат. Биз ошону акылга бир аз неметишибиз керек экен иншаллах, ойлонушубуз керек экен. Эй өлүм дейт да, караңыздар, өлүмгө бир кайрылуу. Эй өлүм, бир күн кабарсыз келелиңди жакшы билебиз, бардыгыбыз. Өлүм сөзсүз түрдө бизге келет. Кайсыл жерде болбосун бизге жолугат ал. Биз даярбызбы, даяр эмеспиз, ал эч кандай кызыктырбайт дейт да. Эй өлүм, бир күн кабарсыз келериңди жакшы билебиз. Эшигибизди такылдатпай туруп, уруксатыбызды албай туруп, ичкери кирет. Колубуз иштеби, же колубузда башка нерсе барбы, же очокто оокатыбыз барбы, колубузда балабыз барбы, анын эч кандай бир көңүлүн албайт дейт да. Чындыгында кирип келет дейт да. Өлүм кирип келген учурда туруп жаныбызды аласың дейт да. Кабар дагы бербейсиң, чакыруумду дагы күтпөйсүң. Биз ага анын чакырыштын кажети жок. Ал бизди
чакырган жерде даяр болушубуз керек. Көрдүңүздөрбү? Дүйнөм колумда, караңыздар. Көзүм келечекте, иштерим бүтпөгөн учурда келесиң дейт. Даярдыгым жок, пландарым көп, балким ачмын, балким токмун, ушул учурда келесиң дейт да. Өлүм сөзсүз түрдө келет. Жана ошондой эле балким иштерим бүтпөгөн учурда келесиң. Караңыздар, кече балким биз мынакей бул жерде сонун сабак угуп атабыз, бири-бирибизди ыйманга чакырып атабыз, акырет сапары жөнүндө бири-бирибиз менен сүйлөшүп атабыз. Акыреттин бар экендигин, Аллах Тааланын бизге ошол нерсени акырет жашоосу жөнүндө маалымат бергендигин, ыйман келтиргенибиз жөнүндө көп маалыматтарды сүйлөшүп атабыз. Балким кээ бир башка бир тууганыбыз бүгүн таңга көзүн ачпай калды да. Бул дүйнөдө эмес да, кетти. Балким мынакей азыр биз ушул жерде сабак окуп атабыз, балким башка бирөө жанын хакка таслим кылып аткан чыгар. Балким да, сөзсүз түрдө бул дүйнө ошондой дүйнө. Бирөөлөргө сабак, бирөөлөргө ушунчалык жыргал жашоо, бирөөлөргө ушунчалык кыйноо, ушундай бир заман, ушундай бир дүйнө бекеринен аты сыноо эмес экен да. Демек, Аллахтан келген ар бир сыноого биздин ыйманыбыз иншаллах күчтүү болсо, жообун дагы эң жакшы даражада өтөбүз деп ойлойм. Жана ушундай эле даярдыгым жок дейт. Пландарым көп, балким ачмын, балким токмун, ошол заматта келерсиң. Бир аз күт, бир аз токтой тур деп эч качан биз өлүмгө айта албайбыз. Мен даяр эмесмин дей албайбыз. Караңыздар, бизге Азраил периште келип жаныбызды ала турган учурда, бизди ошол эле кандай жаныбыз көзүбүзгө көрүнүп калган учурда, биз бул дүйнө менен уже болгон жанагы байланышыбызды үзөбүз. Буякта кандай ызы чуу болуп атат, ким кандай кыйкырып атат, ким кандай ыйлап атат, кандай бир жанагындай эме кылып атат, ал менен биздин байланышыбыз үзүлөт экен дагы. Болгону биз кетчү жерибиз көзгө көрүнүп, Азраил периште көзгө көрүнүп, караңыздар, адам баласы бул дүйнөдө жашашы маанилүү ооба, бирок эң жакшы жашашы керек, себеп ошого жараша өлүм келет экен да. Ошол чөйрөдө бизге өлүм келет экен. Анан ошол эле учурда биздин кандай жашасак, ошондой өлөбүз. Кандай өлгөн болсок, кандай Аллахка биз жаныбызды тапшырган болсок, ошол абалда кайра тирилет экенбиз да. Ошол себептен эң кооз өлүмдү Аллах Таала биз бардыгыбызга насип кылган болсун. Өлүмдүн дагы жашоосун жакшысын тилешибиз керек экен. Жашоону ар дайым жакшысын тилейбиз, бейпилдик болсун, тынчтык болсун, мал дөөлөттүү болойлу, балдарыбыз жакшы болсун деп бардыгыбыз бул дүйнөнүн жакшысын тилейбиз, бирок ошол эле учурда өлүмдүн дагы жакшысын тилешибиз керек экен. Эң жакшы өлүм, караңыздар, майдан кылды тарткандай, малдан май бар го, обычный сливочный массадан кылды кантип сууруп аласыз? Жөн эле чыгат да, оңой чыгат. Биздин жаныбыздагы чыгышы оңой болсун. Аллах Таалагамга биздин ушул берген аманатын бул дүйнөдө колдонуп, өзүнүн ыраазычылыгы үчүн жаныбызды колдонуп, акыретке аманатыбызды да кыянат кылбай тапшыруу бардыгыбызга насип кылган болсун иншаллах. Бул дагы бизге аманат. Биз мал дүйнөнү биз ырыскы дейбиз, албетте ырыскы. Жакшы мындай жашоону дагы ырыскы дейбиз, неамат дейбиз, бирок эң жакшысы жакшы жашоо дагы бизге ырыскы. Бул жакшы жашоо дагы биздин неаматтарыбызда, сөзсүз түрдөчү. Кимге гана кандай жашоо? Айтабыз го, ар дайым биз жашап аткан учурда ар дайым бийиктиктерге карайбыз да, өзүбүздөн жогорукуларды көбүрөөк карап калабыз да. Бирок эң эле жакшысы ушул Аллах Таалам бизге мындай ойготчу суроолор, ойготуучу ушундай бир ойлоо салат экен. Биз өзүбүздөн ылдый болгон кишилерге бир аз көз салып, өзүбүздүн жашообузга шүгүр келтирүүчүлүк дегенди киргизишибиз керек экен. Шүгүр келтирүүчү деген наамга ээ болушубуз керек экен иншаллах. Жана ушундай эле бир аз токтой тур, бир аз убакыт бер деп эч качан биз өлүмгө айта албайбыз дейт. Жаныбызга бир нерсе албай туруп, кабырда эмнелер бар экендигин билбей туруп, кабыр жашоосуна, барзак дүйнөсүнө, акырет сапарына аттанабыз дейт да. Чындыгында бардыгыбыз ошондойбуз. Азыркы учурда өлүмдү биз элестете албайбыз да. Кандай жашоо? Бирок бар экендигине, хак экендигине ишенебиз. Биз жакшы амал кыла турган болсок, бейишибиз, мүрзөбүз ушундай бейиштин бир бакчасы боло тургандыгына дагы ишенебиз. Бизге мүрзө кайрылат дедик, караңгылыктын үйүмүн, курт кумурсканын үйүмүн, жылан чаяндын үйүмүн, кыйынчылыктын үйүмүн, жалгыздыктын үйүмүн деп бизге кайрылат деп атабыз. Бирок ошол эле учурда бир алым күндө ушул ислам динин карманып, динге бекем болуп, намазын окуп, Куранын окуп ушундай баштаганда күндө өзүнө бир мүрзө даярдатып коюп, ошол данышмандардын, улуу бир алымдардын мүрзөсү экен, өзүнө ошол мүрзө даярдатып коюп, барып күндө ошол жерде Куран окуйт экен өзүнүн мүрзөсүнө.
ошол мени келүүчү жерим ушул жер, мени акыретте эстеткен ушул жер, мени дүйнөгө болгон азгырыгымдан сактап турган ушул 2 метр жер деп өзүнө өзү ушундай бир эскертүү берип турат экен да. Мүрзөлөрдү караганда чындыгында мындай бир сестенет, жүрөгүбүз башкача боло түшөт сөзсүз түрдө. Аллах таалам ошол мүрзө зыяратын деле мурун мындай тыюу салган, бирок кийинчерээк ошол пайгамбарыбыз эмеси менен пайгамбарыбыз тыюу салган, кийин бирок ошол эле учурда уруксат берилген, себеби өлүмдү эстеп туруу үчүн. Ошол кабыр жашоосун эстеп туруу үчүн сөзсүз түрдө. Ошол эле учурда караңыздар, жаныбызга бир нерсе албай туруп дейт, кабырда эмнелер бар экендигин, эмнелер алышыбыз керек экенин билбей туруп, чемодандарыбызды, акырет жол баштыгыбызды толуктабай туруп, акырет сапарына аттанабыз дейт. Жана ушундай эле кимдир бирөөгө айтчу акыркы сөздөрүбүз бар эле дейт, балким. Болот эле, айтылат го, эгер жашооңуздан сизге акыркы күн бүгүн, акыркы сааттарыңыз бүгүн деп билдириле турган болсо, кимдерден кечирим сурап, кимдерге жакшы сөзүбүздү айтып, кимдерге акылыбызды адал кыл деп жетишебиз дейт, жетишпейбиз. Караңыздар, өлүм күнүбүздүн бизге билдирилбегенин себеби дагы ошол. Биз эгер өлүм күнү, ушул күнү бул жерде мынча жашта сен акыретке сапар тартасың десе, биз ага чейин эле өзүбүз паника болуп, өзүбүз ушу жашка жетпей эле өзүбүздү өзүбүз жок кылып коюшубуз мүмкүн экен да. Ушул себептен бул дагы биздин өлүм күнүбүздүн, өлүм саатыбыздын жашыруун экендиги. Адам баласы жашыруун нерсеге көп кызыгат, билесиздерби? Үстү жабык нерсенин ичинде эмне бар деп көп кызыгабыз да. Ошол себептен ал дагы бир хикмат. Биз болгону өлүм келе турган убакка даяр болуп гана жашашыбыз керек экен. Акыркы сөздөрүбүздү айттырбай туруп, уруксат сурабай туруп, бошсуңбу же даярсыңбы дебей туруп, көзүбүздүн жашына карабай туруп, акыркы суубузду ичкенди дагы бизге ыраа көрбөй туруп, өлүм бизди алып кетет да, сөзсүз түрдө. Жана ушундай эле бул жерде данага сөзүм кайра эле кайталап коеюн. Дербиштен улуу данышмандан сурашты. Бул дүйнөдөн эмнени түшүндүң дегенде, өлгөндөрдү сүйүү менен эскерилгенин, тирүүлөрдүн сүйүүсүздүктөн өлгөнүнө күбө болдум. Өлгөн адамдардын мүрзөсүнө гүл өстүрүштү, тирүүлөрдүн гүл бакчасын талап тоноп жок кылышты дейт да. Ошондой бир дүйнөнү көрдүм дейт. Бул сөз дейт да, адамга дүйнө жашоосунун убактылуу экендигин эскертип турат дейт да, сөзсүз түрдө эскертип турат. Жана ошондой эле канча байлык, канча бийлик, канча мансап, канча даража топтогойлу, кандай даражага жетпейли, өлүм келгенде болгону биз менен 20 метр гана кепин менен гана бизге насип болуп, болгону 2 метр жер гана бизге насип болот экен. Кепиндин чөнтөгү жок деп айтылат. Биз бул дүйнөдөн эч нерсени алып кете албайбыз. Болгону жакшы амалдарыбыз биз менен чогуу кетет, жакшы кылган ишибиз биз менен чогуу кетет. Эгер жакшы бир ишке чыйыр жол ачып койгон болсок, Куран курсу ачып кое турган болсок, жакшы ушундай Аллах таалам ыраазы боло турган бир жумуштун башатын баштап кое турган болсок, ошол гана биз менен акыретке чогуу кетет экен. Жана ушундай эле артыбыздан дагы сооктору барып турат экен. Эгер биз жаман иштин бир жолун ача турган болсок, ошого чыйыр кылып жол сала турган болсок, ал жамандыктан дагы бизге үлүш барып турат экен. Чындыгында себеп ошол ишти бул дүйнөдө баштатып кеткендигибиз үчүн. Аллах таалам андан бизди сактаган болсун. Жана ушундай эле адам бул дүйнөдөн дейт да, бир кепинге гана оролот, бир гана кепинди көтөрүп кетүүтү жейт да. Жанагы соц тармакты жакшы колдонобуз, бардыгыбыз караганда билесиздерби, жанагы мал дүйнөсүн жийип келаткан адамды, жанагы кабырдын астында турган жанагы сурак периштеси мал дүйнөңдү бул жака, өзүң мурзөгө дегенде стрелка менен көрсөтүп коет да. Чындыгында биз кандай гана ооба мал дүйнө жыйышыбыз керек, эмне себептен? Жакшылыкка, мындайча айтканда, кызмат кылыш үчүн. Мусулман ар дайым берген кол болуш керек. Мусулман ар дайым башка бирөөнү кубанткан болушу керек. Ошол себептен биз мал дүйнө алабыз, мал дүйнөгө аракет кылабыз, жакшы илим алыш үчүн, биздин ушул амалдарыбыз толук болуш үчүн, амалдарыбызды кыйналбай кылыш үчүн биз албетте жакшы жашаганга дагы албетте укугубуз бар. Биз ар дайым берген кол болушубуз керек. Башкаларды сүйүнткөн пенде болушубуз керек. Биздин колубуз ар дайым берешен жана ачык болуш керек. Ошол сыяктуу эле адам бул дүйнөдөн бир гана кепинге гана оролуп кетет дейт да. Ошондуктан адам баласы байлыкка эмес, жакшы амалдарга, жакшы адеп ахлак жана жакшы адамдарга жанаша жүрүшү керек дейт. Дүйнө колдо турган аманат дейт да. Чындыгында айтабыз го, дүйнө колдун кири деп коебуз. Жуусаң гана кетет да. Жок,
заматта жок болуп калышы мүмкүн да. А бирок биздин ыйманыбыз, биздин амалдарыбыз түбөлүккө биз менен чогуу кетет. Жана ошондой эле алем бул акырет түбөлүк мекен дейт да. Биздин түбөлүккө барчу жерибиз ошол жер. Түбөлүк жашоого камынуу бул акырет сапарыбыздын эң маанилүүсү жана мөмөлүүсү деп айткым келет сөзсүз түрдө. Түбөлүк сапарыбыздын башталышы бул дүйнөдөн жол ачабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, биз жол баштыгыбызды жакшы амалдар менен толтурсак, иншаллах, биз азыркы учурда тур менен башка жактарга барып келебиз, өлкөлөргө, умрага барып келебиз, ачыга барып келебиз. Сапарга аттанып атканда жол баштыгыбыздын ичине бизге ал жакта керек боло турган бардык муктаж болгон нерселерибизди салабыз. Эң башында паспортубузду салабыз, акчабызды алабыз, кийим кечебизди алабыз. Акырет сапарында ушундай элестетиңиздер. Ал жакка бизге эмне керек? Жакшы амал керек, сооптор керек, бекем ыйманыбыз керек. Ошол эле учурда биз биринчи эле уча турган билетибизди үйдө унутуп кое турган болсок, бизди самолетко эч качан чыгарбайт. Паспортуңуз калса, сиз эч кимсиз чыгарбайт. Ошол себептен эң башкы биздин кабырга, мүрзөгө дагы эң жакшы кириш үчүн, ошол акырет сапарына самолетту VIP жанагындай креслосуна отуруш үчүн бул дүйнөдөгү амалдарыбыз эң жакшысы болуш керек экен, иншаллах. Амалдарыбызга бекем болобуз. Жана ошондой эле кээде ушул суроону мен деле өзүмө көп сурайм. Эй Аллахым, мисалы үчүн бул жашоонун сыноосун көтөрө ала жатамбы депчи. Сыноо бардыгыбызга келет. Бардыгыбыздын башыбыздан өтөт. Кыйынчылык келет, кубанычтуулук убакыт келет сөзсүз түрдө. Бул суроо өзүбүзгө көп сурала турган суроо. Бул жашоонун сыноосун мен татыктуу көтөрө аламбы? Көтөрө алып жатамбы, Жана ошондой эле эгер татыктуу болсом, мага Аллах таалам туура жолуңдан өзгөртпө. Менин жолумду ар дайым өзгөртпө. Ушул болгон сага кызмат кылууга мени белимди бекем байла депчи. Бирок жообу чындыгында татаал. Биз татыктуу көтөрө ала жатабызбы, Иблис, караңыздар, ушул жерден да буну айткым келет. Иблис, шайтан алейхилана, өзүнө дейт да адам менен салыштырып шайтан болду дейт. Биз адам баласы ушу салыштыруудан бир аз алыс болушубуз керек экен. Себеп салыштырыш керек жакшылыкта гана. Анын амалы кандай болду? Ал бекем күндө намазга турат. Мен бүгүн намазымды аксатып алдым. Ал күндө 20 бет Куран окуйт. Мен бүгүн 5 бет окуп калдым деп гана болгону хасат эмес дейт да. Көрө албастык эмес, жакшы иште жарышуу дейт да. Иблис өзүнө адам менен салыштырып шайтан болду дейт. Хабыл менен Кабыл, билесиздер, бири-бири экөө салыштырып отуруп, бири-бирине киши өлтүргүч болуп калды дейт, бири-бири өлтүрүп алды. Салыштыруу өз табагында эмес дейт да, башканын табагын карап жашоо, шүгүр кылып жашоо деген сөз экен. Чындыгында биз акырет сапарына ушул көп насааттарга көңүл бурушубуз керек экен. Адамды кайгыга дейт, наразычылыкка жана ички азапка түрткөн эң чоң себептердин бири дейт да, бул дайыма өзүнү башка бирөөгө салыштыра бериштик дейт да. Чындыгында биз бирок жакшы амалда көбүрөөк салыштырып турушубуз керек экен. Башканын насибине көз арткан адам чындыгында бул дүйнөнүн даамын да билбей калат, акыреттеги табагын да жоготуп алат дейт да, насибин жоготуп алат деп айтат. Чындыгында бул дүйнө кандай деп айтканда, бул дүйнө чындыгында биз ушунчалык мындай жаныбызды ушунчалык мындай аябай, ушунчалык ички дүйнөбүздү мындайча айтканда намысыбызды, ыйманыбызды ушунчалык мындай аябай туруп мындай курман кылган бул дүйнөбү кандай дүйнө деп сураганда, бул жерде айтылып атат, бул дүйнө дейт Хазирети Хадича энебиздин бардык байлыгын жана болгонун Аллах жолунда арнаган дүйнө дейт да. Ал дүйнөнү алып калайын деген жок дейт. Аллахтын жолуна бардыгын сарптап берген дүйнө дейт да. Бул дүйнө эмне дегенде Асхабул Каф буну билебиз, үңкүрдү баш бир гана үңкүрдү баш калкалоочу кылган жер дейт да. Биз азыркы учурда миң мертебе шүгүр, үйлөрүбүздү ушунчалык сонун бир условиялар менен салып атабыз, ушунчалык бир сонун жанагындай люкс немелерди алып колдонуп атабыз, өзүбүз үчүн бардык ыңгайлуу шарттарды түзүп алып атабыз. Акыреттеги үйүбүз кандай болот? Ал жакта дагы люкс жашоодо жашайбызбы? Биздин ал жактагы үйүбүз VIP болобу, же жанагындай пентхаус болобу, же ушунчалык бир жөнөкөй эле бир квартира болуп калабы, же караңгы бир үңкүр болуп калабы, же ушунчалык жарык чачкан бир сонун жаркыраган үй болуп калабы? Бул биздин бул дүйнөгө амалыбызга байланыштуу болот экен. Ошол себептен караңыздар, бул дүйнө эмне деп дагы сурасак дейт, Азирети Билалдын дейт ысык таштардын астына жаткызып Аллах жалгыз деп кыйкырган дүйнө дейт да.
чындыгында. Ошол эле учурда бул дүйнөдөгү кандай деп сурасак, кыйынчылыктардын артынан ырайым, сыноонун артынан жеңилдик келген дүйнө дейт да. Чындыгында дүйнөнү бирок ислам динини биз ушунчалык мындай татаал кылбашыбыз керек. Динди биз жеңил жашашыбыз керек дейбиз. Ислам дини бизге ушунчалык жеңилдикти алып келген. Мисалы үчүн күндүн ысыгында гусул алуу, мисалы үчүн даарат алуу 5 жолу айтылат го. Бир күндө 5 жолу жуунган адамда кир болобу десе жок дейт да. Караңыздар, бир күндө 5 жолу даарат ала турган болсок, 5 маал намазга бизде дагы иншаллах күнөөбүз төгүлөт. Биз дагы күнөөлөрдөн тазаланган абалда бир күнүбүздү өткөрөбүз. Эртеңки күнгө таптаза периште сымал ойгонобуз иншаллах. Ошол себептен ага дагы көңүл бурушубуз керек экен. Биздин дүйнө кандай дүйнө дегенде, караңыздар, бир аз немерак сөздөр экен. Эми кандай десем, сиздер менен бөлүшүп кете берейин. Азыркы учурда ушундай бир пайгамбарыбыздын доору, мынакей Хадича энебиздин Асхабул Каф доорунда Азирети Билалдын ушундай бир дүйнө эмне дегенде берген жооптору. Эми караңыздар, биздин дүйнө эми кандай дүйнө болуп калды дегенде, тууганы бар, мамилеси жок дүйнө болуп калды дейт да. Көпчүлүгүбүз бар, туугандарыбыз бар, бирок мамилебиз үзүлүп калган. Биз силай рахим деген нерсени унутуп баратабыз да. Жана ушундай эле ата-энеси бар, бирок убактысы жок дейт. Караңыздар, балдары бар, тарбиясы жок, кыздары бар, ыйманы алсыз дейт, уулдары бар, кайраты жок дейт. Жана ушундай эле кошнасы бар, саламы жок дейт, досу бар, адалы жок дейт, акылы бар, пикири жок, сөздөрү бар, чындыгы жок, бийлиги бар, ишеними жок, акчасы бар, зекети жок, ниети бар, кадамы жок дүйнө болуп калды дейт да. Чындыгында биз бир аз мындай бул сөздөрдү айтмайын, чындыгында айтабыз го, жакшылык менен жамандык ар дайым жакшы жүрөт. Жамандыкты ойлобойын, жакшылыкка жетүү дагы кыйын. Биз эки жакты тең алып кетишибиз керек. Жамандыкты дагы ойлошубуз керек. Сөзсүз түрдө жамандыкты ар дайым ак менен кара чогуу жүрөт. Түн менен күн дагы чогуу жүргөн сымал. Ошол сыяктуу акырет сапарында ойлонтуучу суроолор мына ошолор деп айткым келет да. Биз буларды ойломойун, биз бир аз ойгонбой калат экенбиз да. Акырет сапары жана ошондой эле мен түбөлүккө кадам деп эсептейм. Чындыгы бул дүйнө өткүнчү дүйнө, фани деп коебуз, өткүнчү дүйнө. Адам баласына берилген убактылуу сыноо аянтчасы деп айтсак болот экен да. Жанагы сыноо майданы бар го, күрөшүүчү, мисалы үчүн футбол аянтчасы сыяктуучу сыноо аянтчасы деп айтсак болот. Себеби акыреттин эгин талаасы бул дүйнө дейт да. Биз эгин талаабызга кандай гана үрөн сепсек, биз ошону жыйнап алабыз да күз келгендечи. Биз дагы бул дүйнөдө акыретибиз үчүн эмнелерди жыйнап алганыбызга көңүл бурушубуз керек экен. Биздин дагы акыретибиздин талаасы бул дүйнө деп айткым келет. Жана ошондой эле ар бир дем дейт, ар бир соккон жүрөк дейт, бизди кайраты кайтпас улуу саякатка, акырет сапарына жакындатып турат дейт да. Жанагы биз ойлойбуз, жүрөгүбүз соккон сайын жашап жатабыз, ооба, бирок ошол эле учурда ар бир соккон жүрөк акыретке жакындаган бир кадам деп айтсак болот да. Себеби жашап атабыз да, бизге берилген мүнөттөрдү колдонуп атабыз, бизге берген демди колдонуп атабыз, түгөтүп атабыз, мүнөттөрдү, сааттарды пайдаланып атабыз. Биздин 24 бир күнүбүздө 24 саат болсо, ошол эле сыяктуу биздин дагы бир өмүрүбүздө балким 60ка чыгаттырбыз, балким 45тан ашпайттырбыз, балким 90га чыгаттырбыз, бирок эң жакшысы бизге татыктуу өмүр берсин, Аллах Таалам ыраазы боло турган жашоо берсин. Акыретке барганда мынакей Аллах Таалам мага берген 80 жылдык өмүрүңдү сенин жолуңда ушундай короттум. Мен жакшы амалдарды аткардым, жакшы балдарды тарбия кылдым, динге кызмат кылган балдарды тарбия кылдым, хафиз уулдарымды, кыздарымды жетиштирдим. Мынакей Аллах Таалам деп Аллах Тааланын астында биздин архивибиз сонун болуш керек экен да. Чындыгында Аллах Таалам бардыгыбызга ошол бакытты көрүүнү насип кылган болсун. Жана ошондой эле бул сапар жөн гана дейт да, дененин топуракка айланышы эмес дейт. Акырет сапарына аркы дүйнөгө кетти деп коебуз, бирок дененин топуракка айланышы эмес дейт. Рухтун мындайча айтканда өндүрүүчү деп коебуз, иштеп рухтун өзүнүн өндүрүүчүсүнө, мындайча айтканда, башкача айтканда дейин Аллах Таалага кайтарып беришибиз да. Аманатты биз бул дүйнөдө колдонуп, акыретибизге пайдалуу колдондукпу же пайдасыз колдондукпу, зыянга учурагандардан болдукпу же сүйүнчүлөнгөндөрдөн болдукпу, акыретте биз ушул өзүбүзгө алган аманатты Аллах Тааламга кайтарып берүү экен да. Биз аманат десе ойлойбуз, акча же башка же бала, чындыгында алар деле аманат, бирок эң башкысы биздин жашообуз, жаныбыз бул бизге аманат. Ага биз эч качан кыянат кылбашыбыз керек. Ал дегеним болгону Аллахтын жолунда, жакшы иштерде ага ар дайымдай амалыбызды бекем
билген болушубуз керек экен. Жана ушундай эле айтылат, акырет сапары дейт, бул үмүт менен коркунучтун, адамдын чыныгы баасы ортого чыга турган улуу бир чындык сапар жол дейт да. Чындыгында акыретке барганда биз бул дүйнөдө бирибиздин катабызды бирөөбүз көрүүчүбүз. Ооба, сөзсүз түрдө көрөбүз, кемчилик болсо көрөбүз, ката болсо көрөбүз, бирок биздин жанагы амал дептерибиз бул дүйнөдө көтөрүлбөйт. Акыретке барганда биздин ушул амал даптарыбыз ачылат. Кылган баардык жакшыбы, жаманбы амалдарыбыз баардыгы чоң бир экранда биз кино көргөндө эле бизге көрсөтүлөт. Баардык адамдардын астында көрсөтүлөт. Ошол жерде айтылат, алган дааратыбыз, кылган намаздарыбыз, окуган Куран аяттарыбыз биздин жолубузду мындай жаркыратып, жаркыраак кылып турат экен да, иншалла. Мен энем Раматулла кайтчу да, энемдин колунда чоңойгом, чоң энемдин колунда даарат алганда, ошол дааратты мындай суусун алып, башына мас тартканда мен кээде мындай кылып койсом, энем ачыда, жок балам, сен колуңду аягына чейин, чачыңды бул жагына чейин алып бар. Бул баш деген биздин кыямат кайымда ушундай бир караңгы болот экен. Бул чачыбыздын ортосу болсо, көрдүңбү, чачыңдын ичинде жол жок. Ушул экиге бөлүп, чачымды ар дайым экиге мындай өрүп койчу да энемчи дегенде, эмнеге мындай кыласыз десем, кыямат кайымга барганда бул сенин түп-түз тарткан немең, ошо сенин жолуң болот экен, жолуң чийилип турсун бул жерде балам деп пешенемден өбүп койчу да. Энем ушунчалык мындай Куран окуганды же бир тамгамдай анча деле жакшы окуй алчу эмес, бирок ихласы ушунчалык. Фатиханы окуса эле көп катасын таап койсом күлө берет эле да энем. Мен ушундан суралам, мен ушул ката окуганыма жооп берем. Мен ушул деңгээлге гана келгем, андан кыйын суроону мага Аллах Таалам сурабайт. Сен билип туруп ката окусаң, сенден катуураак сурайт деп энем күлүп койчу да. Чындыгында биз билген, уккан нерселерден суралабыз. Ошол себептен айтылат го, дагы бир устазыбыздын сөзү бар болчу. Айтат да, көп билсең көп сураласың депчи. Көп билген деле кыйын. Көп билген деле кыйын. Көптү ушул билбей өтүп кетсең андан да кыйын депчи. Бирок өзүбүздүн деңгээлибизге жараша Аллах Таалам бизге акыретте суроо сурайт. Өзүбүздүн деңгээлибизге жараша Аллах Таалам бизге мамиле кылат экен. Жана ушундай эле Курандан бир аз сөйлөй турган болсок, Аллах Таала Курани Керимде бул сапардын дейт, эч кимге качып кутула албай турган акыйкат экендиги жөнүндө бизге кабар берет дейт да. Сөзсүз түрдө бул жерде өлүмдүн акыйкаттыгы жөнүндө дагы сөз салсак, ар бир жан өлүмдү татуучу, кийин бизге гана кайтарыласыңар деп Анкабут сүрөсүнүн 57-аятында айтылат дейт да. Сөзсүз түрдө биз Аллахтан келгенбиз, Аллахка кайтып барабыз. Бир ушундай кабар укканда биз Аллахтан келгенбиз, жана ага кайтуучулардан деп айтабыз. Сөзсүз түрдө бул жакшы нерсе. Жана ушундай эле бул дүйнөнүн убакыттуулугу жөнүндө дагы айта турган болсок, Анкабут сүрөсүнүн 64-аятында айтылып атат, бул дүйнө жашоосу тек гана оюн зоок эмес дейт да. Оюндай көңүл ачуучу бир жер эмес. Акыйкатта акырет үйү дал ошол чыныгы жашоо, эгер аларды билишсе кана деп бизге кайрылат экен да. Курани Керим ушунчалык мужиза китеп, ушунчалык сырдуу китеп. Биз аны канча ачып окуган сайын бизге Курани Керим өзүн ача берет. Сөзсүз түрдө такыр эле арабчасын окуганды билбесек, кыргызчасын ачып окушубуз керек. Аны дагы арабчасын окуганды билбесек, жон гана Куранды барактоо дагы биздин ички дүйнөбүзгө чындыгында андай тынчтык берет да, хузур берет. Куран турган үй, Куран окулган үй, мисалы үчүн Курандын үнү жаңырып турган үй кандай гана сонун үй. Ал жака баардык периштелер Куран укканы келишет, үйүбүздө тынчтык болот. Айтылат го, Куран окулбаган үйдү мүрзөгө теңештирет да. Куран окулбаган үй мүрзө, караңгы, мындайча айтканда тып-тынч, мындайча айтканда мындай мүрзөнү көргөндө сестенебиз го, ошол сыяктуу эле мындай Куран окулбаган үйдө бир мындай тынчтык болбойт дегендейчи. Себеби азыркы учурда көп деген кыйынчылыктар бар, көптөгөн сыноолор бар. Жок дегенде Куран аяттарын ачып коюп койсоңуздар, Куран ушул үйдүн абасын тазалайт, мындайча айтканда, үйдөгү жаман нерселерден тазалайт. Албетте жин шайтандар ар бир жерде бар. Алар биз көзүбүз көрбөйт, себеби алар нурдан жаратылгандыгы үчүн, биз топурактан жаралганбыз. Ал бардык жерде бар. Бизди көрүп турат, бизди аңдып жүрөт, мисалы үчүнчү, бирок зыянкечтерден дагы ушул Курани Керим сактайт бизди. Куранды ачып коюу, бирок аны коюп уктап калбоо эмес, Куранды ушул ачып аны угуу дагы өтө пайдалуу, өтө сооптуу чындыгында. Окусак канча сооп, уксак андан дагы сооп, башка бирөөгө үйрөтсөк андан дагы көбүрөөк сооп. Аллах Таалам бардыгыбызды ушул Куран сүйүүсүн жүрөгүбүзгө салган болсун. Ким дейт да,
кичинекей кыпындай зыгыр деп айтылат экен. Зыгырдын данындай жакшылык кылган болсо, анын үзүрүн көрөт акыретте дейт. Жана кимде ким зыгырдын кичинекей кыпындай жамандык кылган болсо, анын дагы жазасын көрөт деп айтылат. Акырет ушундай бир жер. Ал жерде тараза бар, ал жерде көпүрө бар, ал жерде тозок менен бейиш бар, ал жерде сурак күнү бар. Сөзсүз түрдө биз ушул макшар майданына чогулганда бардыгыбыз биз болгону амал дептерибизди кайсыл жагынан келишти гана күтүп калат экенбиз. Кимдин амал даптары кайсыл жактан келет? Оң жагынан келеби, маңдайынан келеби, сол жагынан келеби же артынан келеби деп күтүп гана турган учуру дейт да. Эми пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүндөгү насааттарга көңүл бура турган болсок, айтат да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үммөтүн дайыма бул дүйнөгө байланбай, акырет үчүн кам көрүүнү ар дайым айтып өткөн дейт да. Чындыгында акырет сапарын бизге эскертип өткөн дейт. Бул дүйнөдө бейтаныш жолоочудай же жолдон өтүп бара жаткан саякатчыдай бол деп айткан экен. Өзү дагы ошондой деп айтылат Сахих Аль-Бухариде. Эң акылдуу ким деп пайгамбарыбызга сурашканда, ал айткан экен: өлүмдү эң көп эстегендер жана андан кийинки жашоого, акырет жашоосуна эң жакшы даярдык көргөндөр. Дал ошолор чыныгы акылдуулар, дал ошолор чыныгы жакшылыкка жетүүчүлөр деп бизге сүйүнчүлөгөн экен. Демек биз өмүрүбүздө өлүмдү дагы эстеп жүрүшүбүз керек экен. Өлүм менен өмүр ар дайым жанаша жүрүшүн билишибиз керек экен. Жана ошондой эле кабырдагы абалдагы да карай турган болсок, кабыр дейт да, же бейиш бакчаларынан бир бакча, же тозок чуңкурларынан дагы бир чуңкур деп айткан экен. Чындыгында бул дагы Сунан ат-Тирмизиде келет экен. Жана ошондой эле сапарыбыздын эң негизги этаптары кайсылар деп айта турган болсок, эң биринчиси ажалдын келүүсү, Азраилдин бизге жолугуусу. Чындыгында жаныбызды алганга келген учуру бул биринчи этабы дейт да, акырет сапарынын башталышыны дейт. Жана ошондой эле бул фани, мындайча айтканда, өткүнчү дүйнөнүн бүтүшү, төөлүк жашоонун башталышы дал ушул ажал менен, Азраилга жолугуу менен башталат дейт. Жана ошондой эле барзах аламы деп айтып өтөм. Бул деген кабыр жашоосу, көр деп коебуз, көр жашоосу деп айтабыз. Бул жерде сурак периштелер Мункар ва Накир келет дагы, Раббиң ким деп сурайт, пайгамбарың ким, диниң ким, ушуларды бардыгын деп сурап алышат дейт. Бул экинчи этабы дейт да. Үчүнчүсү бул кыямат күнү. Бардык азыркы учурда ошол өтүп кеткен биздин жакындарыбыз кыямат кайымдын болушун күтүп жаткан кезде, биз дагы барсак, биз дагы күтөбүз. Кыямат кайым чоң эсеп кысап боло турган күн деп айтсак болот. Ошол сыяктуу эле бардык адамдардын кайра тирилиши жана эсеп кысап үчүн макшар аянтчасына, макшар майданына чогулуусу бул дагы ушул сапардын бир негизги этаптарынан бирөө деп айтсак болот дейт. Кыямат күнү караңыздар, Исрафил периштенин сурнайы тартылып, бардык адамдардын кайра тирилиши жана эсеп кысап үчүн макшар майданына чогулуусу дейт. Мизан деп айтылат, бул тараза деп айтсак болот. Адамдардын бул дүйнөдө жасаган жакшы жана жаман амалдарын таразанын көзүнө коюлушу. Андан кийин келет эмне? Сырат көпүрөсү келет дейт. Тозоктун үстүнөн өткөн, кылдан ичке, кылычтан курч бир көпүрө деп айтылат. Караңыздарчы, тозоктун үстүнөн өткөн, кылычтан ушунчалык курч, кылдан дагы ичке бир көпүрө, бул сырат көпүрөсү дейт. Адамдар ыйманы менен амалдарына жараша ар кандай ылдамдыкта чагылгандан дагы тез, балким ушунчалык жөрмөлөгөн абалда, балким ушунчалык жай абалда ал жерде кылган амалдарына жараша сырат көпүрөсүнөн өтүшү белгилүү болот дейт да. Биздин амалдарыбыз жараша. Дагы эле ошо энем мага көп айтып берчү да, ушул сырат көпүрөсү жөнүндө сураганымда, тозок жөнүндө биздин жана жаш кезибизде суроолорубуз өтө көп чыгат го. Адамдардын оюна келбеген азыркы учурда бардыгыбыз энебиз, балдарыбыздын дагы бир өзгөчө суроолору бар. Аллах каякта? Мисалы үчүн, ал кандай көрүнөт? Сырат көпүрөсү деп атасың, акырет деп атасың, кабыр жашоосу деп атасың, ал эмне деп менин балам айтат. Апа дейт, кече ушул сүйлөшүп отурсак айтат да, мен көп жашагым келбейт дейт. Балам, неге андай деп айтасың? Көп жаша, бактылуу жаша, ыймандуу жаша десем, мына көрдүңүзбү дейт. Мен көптү каалабайм. Сөзүңүздүн ичинде ыймандуу деп турат го, мен татыктуу жана ыймандуу жашасам эле болду дейт да. Мындай балдардын азыркы учурдагы ойлонушу дагы башкача. Чындыгындачы суроолоруна кээде жооп бере албай каласың. Ошол учурда апа сиз өлүп калбаңызчы дейт да. Аларга ушундай сабактарга келип, аларда ушундай бир түшүнүктөр пайда болот экен да. Өлүп калбаңызчы дейт. Неге десек, мен сизден
башка сулуу апаны, мындай мээримдүү апаны көрө элекмин деп ушинтип айтат да. Чындыгында биз мындай бул дүйнөдө ушундай бир жакындарыбызды жоготкондон коркот экенбиз. Балдарыбыз деле коркот экен. Аларда деле азырттан ушундай бир оюнда суроолор бар да чындыгында. Бул суроонун болушу өтө жакшы. Алар деле ушул Аллахты эстеп атышат, Аллахтын бар экендигине ой жүгүрүп атышат, динди ойлонуп атышат, ислам дини жөнүндө, Аллах жөнүндө, акырет жөнүндө, апаны ушунчалык мээримдүүлүгү жөнүндө. Чындыгында мындай ата-эне чыдабайт го баласына, жоготуп алса. Бирок балдар ата-энени жоготкондон кийин кайра өзүнүн балдарына мээримин берип, ушул жак менен алаксып кетет экен да. Чындыгында Аллах Таалам ушул бардыгыбызга ушул өлүмдүн дагы эң жакшысын, өзүбүзгө пайдалуусун, бизге өлүм бизге пайда болгон учурда гана Азраил бизге жолуксун. Себеби андан башка учурда жолугуп калса, биз зыянга учурагандардан болуп калат экенбиз да. Жана ушундай эле түбөлүк жай дейт да. Сапардын акыркы жана эң соңку чекити дейт. Бул Раббисинин ыраазычылыгына татыган ыймандуу кулдар бейишке, ошол эле учурда Аллахтын жолунда жүрбөй, Аллахты тааныбай кылган ушул амалдары бардыгы ушул бир гана башкаларга зыян берүү болгон ушул кафырлардын жана күнөөкөрлөрдүн барчу жери тозокто, бейиш жана тозок болуп экиге бөлүнгөндө дейт да. Бул ушул биздин акырет жашообуздун этаптары деп айтсак болот да. Негизи эле акырет сапары бул артка кайткыс, аргасыз бир саякат деп айтсак болот, сапар деп айтсак болот экен. Ага эч ким өз байлыгын, өз бийлигин, жакындарын эч качан жетелеп кете албайт. Болгону ал жакка барганда биздин жалгыз гана бир валютабыз болот экен. Ал эмне дегенде, биздеги ак ниет, таза ыйман жана такыбалык менен кылган сооптуу амалдарыбыз дейт да. Бизди болгону ошол нерсе, билетибиз ошол экен. Ал жакка кириш үчүн, ал жакта татыктуу жашаш үчүн, Бул баян чындыгында мындай, бул сабагыбыз чындыгында лекциябыз ар бирибизди мындай жүрөгүбүздү терең бир ойготуп, терең маанидә ойготуп, бүгүнгө чейин Аллах Тааламга ушунчалык тобо кылганбыз, Аллах Тааламга кылган ибадаттарыбыз бар, айтып аткан зикирлерибиз бар, жакшы амалдарыбыз бар, бардыгыбыздын иншаллах. Bundan дагы кайра бекем белди бууп, тереңирээк ибадат кылууга, Аллах жолунда, тозок жөнүндө, бейиш жөнүндө, акырет жөнүндө көбүрөөк ойлонууга, түнкү ибадаттарга балким бекем болууга, чындыгында күндүзгү ибадаттарга иншаллах бардыгыбыз бекембиз, түнкү ибадаттарда да кошууга, чындыгында бул өтө сонун Раббиң менен жалгыз баарлашуу, жай намазды салып, 2 рекет намаз окуп түнү Аллахка болгон бир күндүк эсебиңди берүү. Аллахым, мен бүгүн кимдердин көңүлүн оруттум, балким кимдерди ушунчалык сүйүнттүм, кимдердин ушундай динге келишине себепчи болдум, кандай гана бир жакшылык ишти башташына себепчи болдум. Бир күндүк эсебибизди өзүбүзгө ээн эркин, ушул айтабыз го, мындай тынчтык кайсыл жерде дегенде, биз бир күндүк жашообузду жашап, мына бүгүнкү күнүбүздү баштадык. Кечинде барганда, жаздыкка башыбызды койгондо, мындай сүйүнүчтүү абалда октай турган болсок, ошол биздин утушубуз дейм. Сүйүнүчтүү абалда дегенде эмне? Намазыбызды окудук, жакшылык кылдык, амалдарыбызга бекембиз, балдарыбызга татыктуу тарбия берип атабыз, сөзсүз түрдө. Башка бирөөгө жамандык кылган жокпуз, башка бирөөгө тоскоолдук кылган жокпуз, көрө албастык кылган жокпуз, ушактаган жокпуз, мисалы үчүн жаман бизге тыюу салынган амалдарды кылбагандыгыбыз үчүн 1000 мертебе шүгүр келтирип, жаздыгыбызга башыбызды коюп, ушунчалык мындай рахаттанып уктасак, ушул күнүбүз иншаллах бизге утуш деп ойлойм. Себеби ушул бир күндү жаман амалдар менен өткөрүп алган күндөрүбүз да балким бардыр, билип билбей кылган күнөөлөрүбүз бардыр, башка бирөөнүн жүрөгүн оорутуп алган күндөрүбүз бардыр. Аллах Таалам ошолордон сактасын, болгону бизди ар бир күнүбүздү биздин пайдабызга жазган болсун иншаллах. Күндөрүбүз бизге каршы эмес, бизге пайда болуп иштесин, сөзсүз түрдө. Жана ушундай эле караңыздар дейт да, табиятка бир карап тура турган болсок, жаратылган жандыктарга карай турган болсок, бал жана үйрөткөн айры деп коебузбу, ары бар го, мисалы үчүнчү бал топтойт, асал топтойт го, ошол дагы өзү топтогон балын өзү үчүн жейм деп топтойт экен да. Бал арыч. А бирок анын балын ким жейт? Биз алып жеп коебуз да, чынбы? Ошол дагы ушул топтогон айры немесин, балын өзү үчүн топтойт экен да. Эми бул жерден биздин ала турган сабагыбыз эмне? Биз дагы бул дүйнөдө көп нерсени өзүбүз үчүн эле топтой берет экенбиз да. Бирок
Аллах Таала аны биздин колубуздан заматта алып коет экен да. Караңыздарчы, ошол сыяктуу эле өзүм жейм, өзүмө гана буйрсун деп түнү менен коруп, уясын коргоп, топтоп турмушуп тогултат балын дейт да. Бирок убакыт сааты келгенде өзү жыйнаган балдан бир тамчы дагы рызкысы насиби болбой калат дейт да. Чындыгында ушул сыяктуу эле биз дагы Аллах Таала бизге бул кичинекей жандык аркылуу дейт да, улуу насаатты көрсөткүсү келген дейт да. Чындыгында Аллах Таала бизге Куранда ойлонбойсуңарбы дейт, акылыңарды колдонбойсуңарбы дейт, ой жүгүрткүлөө дейт. Ар дайым бизди изденүүгө Аллах Таала мындай умтултуруп турат да. Чындыгында ошол сыяктуу эле биз дагы ошол адам баласы дал ушул ары сыяктуу дейт да. Күнү тынбай мээнет кылабыз дейт. Адал арамына кээде карабай калабыз дейт. Чындыгында үй салсам, унаа алсам, тирилик кылсам, ушунчалык кандай десем, дүйнө жашоосун жүрөгүбүзгө динден көбүрөөк киргизип алат экенбиз да. Биз ушул дин жашообузду дүйнө менен алмаштырып алат экенбиз. Аллах Таалам ошондон бизди сактаган болсун. Дүйнө жашоосу жүрөккө кирип алса, динге болгон сүйүү, умтулуу чыгып кетет экен да. Экөө бир жерде мындай жашай албай калат экен. Бирок дүйнөдө дагы биз мындай ар дайым берген кол, ар дайым бийиктикте, мусулман адеби менен болсун, мал дүйнөсү менен болсун, ички дүйнөсүнүн байлыгы менен болсун, илими менен болсун, бийиктикте болуш керек. Караңыздар, алган биздин эгер мал дүйнөбүз болсо, байыган мал дүйнөбүз болсо, зекетин берип турабыз, ар дайым. Илимдин дагы зекети бул ушул сиздер менен бүгүнкү биздин бүгүн сабагыбыз деп айткым келет. Илимдин дагы зекет берилет, билгенибизди башка бирөөлөр менен бөлүшүшүбүз керек, башка бирөөлөргө бияка алып келишибиз керек, себеби акыр замандабыз, бардыгыбыз акыркы үммөтпүз, акыркы пайгамбардын үммөттөрүбүз. Бул дүйнөдө биз башка бирөөгө ар дайым жок дегенде эки кишинин колунан кармап, жакшылыкка үндөп, жамандыкка тоскоолдук болуп, ошол бир жакшы амалдарды аткарып калганга аракет кылышыбыз керек экен. Себеби акырет жасообуз өтө жакын. Себеби акыр заманда жашап атабыз, ал жерге барганда бизди артка кайтууга эч кандай шансыбыз жок да. Ал эми бизге дейт да, ошол байкуш ары сыяктуу ошол жыйнаган мал дүйнөбүздүн сурагы, анын сурагы жок дейт да. Топтогон балын себеби биз пайдаланып атабыз да. Эми биз топтогон мал дүйнөнүн сурагы келет да бизге акыретке барганда. Буну кайсыл жерден алдың, кандай таптың, жана кайсыл жерге жумшадың? Ошол суроолорго дагы жооп беребиз дейт да. Биздин ушунчалык эсебин бере албаган балким мал дүйнөбүз бардыр. Айтат да, адам баласы өзү иштетип бүтө албай турган даражада мал дүйнөгө ээ болот дейт. Өзү жашап ар бир үйүндө бир неме бергим келет, үлгү окуя айткым келет. Тааныган эле биздин ушул тааныштардан эле бирөөсү ушунчалык заңгырата үй салды, ушунчалык мындай жакшы киши болчу, ушунчалык жакшы амалдарды көп кылчу. Негизи мындай өткөн адамдын артынан ар дайым жакшылык менен эскеребиз да. Ошол себептен аябай жакшы амалдарды кылчу, ушунчалык бир сонун үй салды, баарыбыз суктандык. Ушунчалык бир мындай кана ушундай ниет бардыгыбызга келет да, ошондой учурда көргөндө. Бирок ушул үйдө жашоо насип болбоду, ушул үйдөн анын жаназасы чыкты да. Чындыгында биз мындай жашай албай турган даражада ушунчалык үйлөрдү көп неме кылып атат экенбиз. Иштетип бүтө албай турган даражада ушунчалык мал дүйнөгө ээ болуп калат экенбиз. Бирок биздин кыска өмүрүбүз ага жетпейт экен. Биз акыретке болгон сапарыбызга аттанып калат экенбиз. Жана ушундай эле мураскорлор дейт да, чындыгында мындай биздин ар бир адамдын ырыскысы өзүнүн тагдырына жараша берилген. Биздин ырыскыбыз ар бир өзүбүздүн колубузда. Өзүбүз канчалык аракет кылсак, Аллах Таалам, биз канчалык шүгүр кылсак, Аллах Таалам көбөйтүп бере берет экен. Аллах Таалам ушун үчүн биздин ырыскыны көбөйтүшү менен адал жагынан беришин дагы ар дайым сурашыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейт да, өлүктү кабырга чейин, жаназаны кабырга чейин 3 нерсе узатып барат дейт. Биринчиси үй бүлөсү узатып барат, экинчиси мал мүлкү узатып барат, жана үчүнчүсү амал өзү узатып барат дейт да, кабырга чейин. Экөө артка кайтат дейт, бирөө гана калат дейт. Үй бүлөсү менен мал мүлкү артка кайтса, аны кылган жакшы амалдары ал менен чогуу кабырга кирет дейт, мүрзөгө кирет дейт. Демек биз менен кетчилерге көбүрөөк көңүл бурушубуз керек экен. Биздин артыбызда калса, ошол нерсени биздин артыбызда калуучулар жакшылыкка сарптаса, анда дагы биздин артыбыздан жакшы амал болуп барат экен, иншаллах. Жана ушундай эле бул жерде айтып атат, бир күн дейт да,
Bir gün bir койчу дейт, bir адамды окуя айтып берейин. Bir gün bir койчу bir адамды капа кылып коет дейт да, койчу. Ал ичинен ушундай кекенип калат экен, мындай кек сактап калат экен дагы, ыңгайлуу bir учур келгенде өч алууну чечет экен да. Ошол учурда койчу ар күнү bir жол менен келерин билет экен ал адамчы. Койлорун жайытка жайып bir жол менен кайтарын билет экен дагы. Ал ушул кантип мен андан өч алсам деген ой ага келип калат дейт да. Ошол учурда bir ой келет экен, түн жамынганда, түн киргенде ушул жана койчу баса турган жолду эми түнү баспайт да койчу. Ушул жерге bir чоң жанагындай аң казып баштайт экен. Жанагы кишичи ушунчалык bir чуңкур яма казып баштайт экен да. Казып ушунчалык мындай жанагы ойго берилип кетет экен. Койчуну кулап түшүп атканын, бири-бирден койлорун түшүп өлүп атканын элестетип, күлүп ушунчалык мындай өзүнө өзү сүйүнөт экен да. Ушундай bir мындай жамандык кылып атканына ушундай берилип кетет экен дагы. Жанагы аңды ушунчалык терең, ушунчалык чуңкур, ушунчалык кенен казып салганын түнү менен өзү байкабай калат экен да, ал жергечи. Байкабай калган учурда жана ушундай эле өзү түшүп атканын ушундай bir ойлоп, жыргап bir күлүп эле аңды казый берет экен да. Bir убакытта таң агарып кетет экен дагы. Бирок өч алуу максатында түнү бою казган аңы ушунчалык терең болгондуктан дейт, андан өзү дагы чыга албай калат экен дагы. Ушул аңда кайтыш болот экен да. Караңыздар, башка бирөөгө оор калсаң өзүң чөсүң деген сөз бар го кыргызда, ушунчалык терең казып салат экен, жана ойго берилип кетет да, кулап атканын, койлорун түшүп өлүп атканын ушунчалык жана немеге берилип кеткендиги үчүн кара ойдо көрдүңүздөрбү, ички дүйнөсүнө ушундай bir жаман сезим ой неметип алган. Бирок эртең менен таң атканда таңдын агарганын өзү көрбөй калат экен да. Ушундай bir терең казып салгандыктан өзү ушул казган аңы жанагындай ямасы өзүнө мүрзө болуп калат экен дагы. Ал жерден койчу эртең менен койлорун көрөт экен дагы, тегерентип айлантып өтүп кетип калат экен да. Ошол себептен Аллах Таалам бизди ар дайым бири-бирибизге жакшылык кылуучулардын катарында жазган болсун. Ушул сыфат менен бизди бул дүйнөдөн алган болсун. Жана ошондой эле ачуусун дейт, сабыр менен баскандар, адамдарга кечиримдүү болгондор, мына ушулар такыбалар деп айтты дейт да. Бизге албетте көңүлүбүздү ооруткан кишилер бардыр. Жашообузда бизге ушунчалык кыйын кырдаалга туш кылып койгон адамдар бардыр. Бирок кечиримдүүлүк сыфат бизге иншаллах жарашат деген ой менен, Аллах үчүн кечирдим деген ой менен биз ушул кылган катачылыктарды, кемчиликтерди бири-бирибизден кечирип коюшубуз керек экен. Биз кимбиз, текебер болчудай. Биз болгону жийиркеничтүү bir тамчы суудан жаратылган пендебиз да. Ошол себептен кечиримдүүлүк сыфат мусулманга эң жакшы, эң кооз жарашкан bir сыфат деп дагы айтсак болот экен. Жана ушундай дейт экен, сыноо бул сөз түрдө бейиштин ачкычы, сабыр жакшылыктардын ачкычы дейт, шүгүр берекени ачкычы дейт. Кимде ким ушул нерселер, кимде ким ошол руханий мындай айткан сыфаттарын бар болсо дейт, руханий жактан эң бийик инсандар деп айтылат экен. Караңыздарчы, сабырыбыз барбы? Бар. Сыноо келгенде сабыр кылабызбы? Кылабыз. Жамандык келгенде сабыр кылабызбы? Кылабыз иншаллах. Шүгүр кылабызбы? Кылабыз. Айтабыз го, Аллах Таалам бергениңе да, бербегениңе да миң шүгүр дейбиз. На шүгүр болбошубуз керек экен. Эгер кимде ушул үч сыфат боло турган болсо, сыноо келгенде бул сабыр кылса дагы бейиштин ачкычтары ачылса, эшиктери ачылса дейт, шүгүр кылганда берекенин эшиги ачылып турат дейт да. Ушул сыфаттар кимде болсо, иншаллах ушул адам руханий жактан бийик инсандар деп айткан экен. Кечиримдүүлүк бул кечирип коюу, башка бирөөнүн жүрөгүн оорутуп коюу оңой эле. Бирок барып кечирим суроо кыйын болот, Капа кылуу оңой эле, бирок кечирим суроо ошол эле учурда оор болот дейт да. Жана ошондой эле сиздерге дагы айта турган нерсе, бул жерде Ибн Аббас, Аллах андан разы болсун, өзүнө кайрылып мындай дейт экен да. Биз дагы bir адам баласы катары, бул дүйнөдө акыр заманда жашап аткан bir кул катары, Ибн Аббас деп өзүнө кайрылат экен да. Эгерде Аллах сенин күнөөлөрүңдү кечирбесе, анда абалың оор болот, ушуну билип кой деп күндө өзүнө ушул сөздү кайталап турат экен. Караңыздарчы, эгер сенин күнөөлөрүңдү, кемчилигиңди Аллах Таала кечирбесе, сен кимсиң деп өзүнө өзү напсысына мындай айтканда тизгин салып турган киши экен да. Ибн Малик бул жерде айтып атат, эгер дейт, мен bir күнү Умардын өзү менен сүйлөшүп жатканын уктум дейт да. Умар өзү менен өзү, Умар разияллаху анху, буну бардыгыбыз билебиз, сахабабыз, мындайча айтканда өзү менен өзү сүйлөшүп жатканын уктум дейт да. Ал дейт, Аллахка касам ичип айтам, эй напсим, напсисине кайрылып атат да, өзүнүн ички дүйнөсүнө кайрылып атат. Сени алдыңда эки гана жол бар дейт экен, эки гана жол бар. Же такыба болуп жашайсың, же Аллах
Аллахтын азабына туш болосуң деп айтат экен да. Чындыгында биз такыбалардын катарында тирилсек, такыбалардын катарында жашасак, жакшы амал кылуучулардын катарын толуктай турган болсок, Аллах Таала бизге такыбалык деген сонун бир кийимди кийгизип коет экен да. Кечиримдүүлүк деген сыфатты бизге Аллах Таала жазып коет экен. Биз чындыгында кечиримдүү болушубуз керек. Кандай гана кемчиликтер болот, кандай гана көңүл калган маселелер болот, маселелер болот, бирок ошол эле учурда кечиримдүүлүк деген сыфат дагы эң жакшы мусулманга жарашат экен да. Сурак күнү болушу жөнүндө дейт, адамдар ар кандай пикири болуп, мындай бул дагы бир ошо риваят сөз түрдө 3 топко бөлүнүп кетти дейт да. Ошол учурда Ибн Аббас Маликтин убак учурунда бирөөлөр айтат экен, такыр сурак болбойт деп айтты дейт. Кээ бирөөлөрү адам сурак болбойт, адам өлдүбү, ал үчүн баары бүттү деп айтышты дейт. Экинчи топ сурак күнү болушуна толук ишеништи, үчүнчү топ арсар дейт да. Ортодо же болот, же болбойт деп мындай арасатта калышты дейт да. Сурак күнү болушуна дейт, ушул жерде айтылды дейт Ибн Аббас тарабынан, кыпындай дагы күмөнүңүздөр болбосун, ал күн сөзсүз келет деп айтты дейт. Баарыбыз бирибиз да калбай, бул дүйнөдөн кетүүчүлөрдүн катарындабыз. Аллахтын астына барып, анын суроолоруна жооп беребиз дейт да. Сөз түрдө сурагыбыз дагы жеңил болсун. Биз бул дүйнөдө башка бирөө үчүн кыйынчылык жаратпасак, акыретте Аллах Таала биз үчүн да кыйынчылык жаратпайт. Биз бул дүйнөдө жашап атканда башка бир тууганыбыздын кемчилигин жашырып кое турган болсок, акыретке барганда Аллах Таала биздин чоң кемчилигибизди жашырып коет, иншаллах. Себеби ошол себептен айтылат, бирөөнүн кемчилигин жашырганда түн сыяктуу бол дейт да. Башка бирөөнүн жакшылыгын ашкере кылганда күндүз сымал чачыл дейт. Ар дайым жакшылыкка бири-бирибизди чакырып турушубуз керек экен. Башка бирөөлөрдүн жакшылыгын көбүрөөк көрүшүбүз керек экен. Биз адам баласы чындыгында кемчиликтерди көбүрөөк көрүүчүлөрдөн экенбиз да. Башка бирөөнүн кичинекей жамандыгын көрүп алып эле биз өзүбүздү чоңдай немебизди унутуп коет экенбиз да, кемчилигибиздичи. Ошол себептен кыргызда макал бар го, башка бирөөнүн башындагы, өзүнүн башындагы төөдү көрбөй, башка бирөөнүн башындагы чөптү көрөт деп да. Караңыздар, эгер башка бирөөнүн кемчилигин көбүрөөк көрүп баштасак, ошол кемчилик бизде көбөйүп аткан болот экен. Караңыздар, себеп сыфатты тааныйт экен да. Эгер башка бирөөнүн жакшылыгын көбүрөөк көрүп жаткан болсок, демек бизде жакшы сыфаттар көбөйүп атыптыр да, иншаллах. Ошол себептен кемчилик көрүүчү эмес, кемчилик жабуучу, жакшылыкты мындайча айтканда жабуучу эмес, жакшылыкты ашкере көбөйтүүчү инсандардын катарында болушубуз керек экен. Ошол себептен өзүбүздүн ички дүйнөбүзгө дагы көбүрөөк маани беришибиз керек экен. Айтылат го, бул дагы ушул макал, жаман ооздан чындыгында жаман сөз чыгат да. Биз ички дүйнөбүздү эмне менен сугарып атканыбызга көңүл бурушубуз керек экен. Жүрөктөрүбүз эмне менен тынчтыктап атканына көңүл бурушубуз керек экен. Бизди кандай чөйрө тартып турганына дагы көңүл бурушубуз керек экен. Ошол жерде өзүбүзгө токто деген бир буйрукту бергенге дагы алыбыз жетиш керек экен. Аллах Таалам бардыгыбызды ошол күнгө иншаллах даяр кылган болсун. Жана ушундай эле сурак күнүнүн болушунан сүйлөп атабыз. Аллах Таала өзү Куранда айткан дейт да, биз аны бир тамчы суудан жаратканыбызды инсан билбейби дейт да. Караңыздар, чындыгында биз жийиркеничтүү бир тамчы суудан жаралдык. Ошончо да ал аз шүгүр келтирүүчүлөрдөн, нашүкүр пенделердин катарында дейт да. Пенде болуп калышы мүмкүн дейт. Ал өз жаралышын унутуп калдыбы? Бизге дейт, ушул жерде Курандан мисал келтирип атат, Ясин сүрөсүнүн 77-аятында, бул чириген сөйөктөрдү ким тирилтет деп айтты дейт да. Ошол эле учур дегенде, аны алгачкы жараткан ким болсо, дал ошол кайра тирилтет деп жооп берди дейт. Демек биз бардык жок болуучулардын катарындабыз, кайра тирилүүчүлөрдүн катарындабыз. Аллах Таалам бизди жакшылардын катарында, жакшылардын сабында тирилүүнү насип кылган болсун. Алымдардын, шейттердин мындайча айтканда, ушул Аллах жолунда курман болгон, Аллахты сүйүктүү пенделердин катарында ойгонуу дагы бардыгыбызга насип болсун иншаллах. Бизге берилген бүгүнкү күн аманат сөз түрдө. Демек биз бүгүнкү күнүбүзгө иншаллах Аллахка дуа кылууну, Аллахка барууну, Аллахты көбүрөөк эстөөнү, акырет сапарынын хак экендигине, ушул сапарга аттанууну, ушул сапарга даярдыгыбызды жакшы кылышыбыз керек экен, иншаллах. Жана ушундай эле арабтардын бир макалы бар экен, бул жердечи, убакыт дейт, кылыч сыяктуу дейт экенде, эгер аны сен кескенге жетишпесең, ал сени кесип салат деп айткан экен. Биз ушул убакытты өзүбүзгө каршы иштетпешибиз керек экен. Ар бир убакыт бизге пайдалуу болуш керек экен иншаллах. Ар бир мүнөтүбүз, ар бир саатыбыз, ар бир кылган амалыбыз бизге пайдалуу болуш керек экен. Жана ушундай деп айтылат бул жерде, күн менен түн дейт, эй адам баласы дейт, сага каршы иштеп жатат дейт да. Жашооңдон бир түнү
күнүң, жашооңдон бир күнүң кыскарып жатат дейт да. Жана ошондой эле бунун жаны эскертет, каршы иштеп жатат. Булардын жаныны дейт эскирет дейт, кышты карытат дейт, барды жок кылат күн дейт да. Алымдар айтат дейт, кимдин бүгүнкү күнү кечеги күнүнө окшош болсо, жашоодон уткузуптур. Кимдин бүгүнкү күнү кечеги күндөн жаман болсо, ал жоготууда болот деп айтты дейт да. Биздин бир күнүбүз, бир күн эртеңки күнүбүз бүгүнүбүз, бүгүнкү күнүбүздөн эртеңки күнүбүз көбүрөөк болуш керек экен дегеним пайдалуу жагына. Мисалы үчүн бүгүн 10 зикир айтсаңыз, эртең 20 зикир айтыңыз. Бир күнүңүз бирүңүзгө эч качан окшош болбосун дейт да. Мусулман адам баласы, ыйман келтирген ар бир адам, деги эле дүйнө жүзүндөгү ар бир ушул махлук катары дүйнө жүзүнө жаратылган адам баласы бир күнүн экинчи күнүнө тең кылбаш керек экен. Ар дайым өсүүдө, ар дайым да изденүүдө болуп туруш керек экен. Жана ошондой эле биз ошондо күндөрүбүздөн уткузбайт экенбиз, иншаллах. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы айтат дейт, эгер Аллахтан сурасаңар, Фирдаусту сурагыла дейт да. Бейишти сураганда Фирдаусту сурагыла. Ал бейиштин ортосу жана бийиктиги Аллахтын аршына жетип турган бир бейиш деп аталат да. Фирдаусту сурагыла дейт. Мусулман пенде ар дайым бийиктикке умтулуусу керек дейт. Дуа кылганда жон гана бейишти сурабастан Фирдаусту сурагыла. Жана ошондой эле ал бейиштин дагы өзүнүн даражалары бар дейт да. Бардык даражаларын көргөнгө Аллахтан сурагыла дейт экен. Дагы ушул жерде эле энем айтчу да, кызым көбүрөөк Куран жатта, көбүрөөк ушул Куран аяттарын жаттап алсаң, бейишке киребиз да бардыгыбыз депчи. Бейишке киргенде сен канча сүрөнү көп айтсаң, бейиштин ичинде ушул сүрөнү айткан сайын сага зыярат эшиктери ачыла берет экен деп мындай шыктандырчу да. Биз дагы балдарыбызга ушул Куран жаттаганга иншаллах шарт түзүп берели. Балдарыбыз ушул пайгамбарыбыздын сүннөтүн үйрөнсүн, пайгамбарыбызды таанысын, мечиттин жашоосуна жүрөгү андай жаткандай келип көнсүн, мечиттин аурасын көрсүн, ушул мечитке жүрөктөрү байлансын ар дайым. Мечитке жолу түшкөн ар бир пендени иншаллах Аллах таалам куру калтырбайттыр. Биздин кылган дуаларыбыз бар, Аллахтан корккон жүрөгүбүз бар. Басып келген ар бир кадамыбыз бизди Аллахка жакындоо кылсын. Иншаллах бизди Аллахтын астында жүзү жарыктардан кылсын. Себеби бул жерге келүү дагы биздин ырыскыбыз, биздин насибибиз. Биз балким башка жумушта болор элек бүгүн. Биздин дагы өтө мындай шашылыш жумуштарыбыз бардыр. Бардыгыбыздын биз эч качан бош эмеспиз. Бардыгыбыз бир нерсе менен алек болобуз. Ушул бир күндүк жашообуздан, бир күндүк өмүрүбүздөн 24 сааттык саатыбыздан 2 саатыбызды бөлүп ушул жерге келгендигибиз үчүн Аллах таалам бардыгыбыздан ыраазы болгон болсун. Себеп бул дагы бир насип да, чындыгында. Конок келгенде биз деле мөмөлөрдүн эң жакшысын тандап табакка коюп коебуз, дасторконго коебуз, коозуну коебуз, жакшы кымбат конфеттерибизди коебуз, таза конфеттерибизди коебуз. Ошол сыяктуу эле Аллах таалам өзүнүн үйүнө жүрөгү тазаларды чакырат. Жүрөгү тазаларга насип кылат иншаллах. Ушул өзүнүн жолунда жүргөн сүйүктүү кулумдун катарына кошоюн деген бейиш менен сүйүнчүлүйүн мен өзүм ыраазы болгон кулдардын катарында көргүм келет деген адамдарыбыз иншаллах деп айткым келет. Себеп дуа кыла беришибиз керек, жакшы ниет кыла беришибиз керек. Бекеринен биз бул жерде эмеспиз сөзсүз түрдө. Аллах бизди жакшы бир жүрөгүбүзгө жакшы бир мындай сезимди салып койгондугу үчүн, Аллах өзү бизден ыраазы болууну каалагандыгы үчүн биз ушул жерде отурабыз да иншаллах. Биз ушул тандап алган, себетке салып койгон, тандалган кулдардын арасында иншаллах болойлук. Жана ушундай эле кетирген жанагы сураганыңызда Фирдаусту сурайлык дедик го. Эми кетирген каталарыбыз үчүн дагы мындай чын ниеттен, чын дилибизден өкүнүп кечирим сурашыбыз керек экен Аллах тааландан. Себеби Аллах таалам кечиримдүү, боорукер жана биздин ушул ырайымдуулугу, ушул 99 сыфаты менен бизди бардык эмебизге жооп бере алат жана бизди курчап турат. Аллах таалам ушунчалык мээримдүү жана ошондой эле Аллахтын алдына баруу дейт да, ушул акырет сапарынан дагы эле бул бир гана физикалык жактан баруу эмес дейт. Биз өлдүк, мүрзөгө койду, акырет сапарына кетти эмес дейт да. Бул жерде ишенимиңиз чогуу барат дейт, такыбаңыз чогуу барат дейт, Аллахка кылган амалдарыңыз сиз менен чогуу барат дейт. Сөзсүз түрдө жаратканга жакындап, ага тобо кылып дейт, намаз окуп, дуа кылып, ыймандуу жашоо өткөрүп дейт, күнөөлөрдөн арылып дейт, Аллахка ар дайым жалынып жарбалуу зарыл. Себеби бизди Аллах таала кылган баталарыбызды мындай даражабызды көрөт дейт да. Ошол эле учурда бар эле. Бар. Yardım ihtiyacı olan bir abla satın verişini alalım. Saçma peki. Usta saydı. Yıldız çay. Bak. Что? Что? Şu adet olsun.
Макул иншалла. Аллах Таалам ушул бардыгыбызды өзүнө ушул жакындаткан мусулмандардын, үммөттөрдүн, пайгамбарыбызга жакын үммөттөрдүн катарына кылган болсун. Жана ушундай эле бул жерде дагы 4 ыр саптары бар экен, ошондо силерге окуп берейин. Айтат да, мен жаралдым дейт, адам баласы, мен жаралдым, дүйнөдө жашап жүрөм. Баскан жолум каткырык, мазак, түмөн дейт да. Бул ушул бир аз өкүнүчтүү неме экен. Коомдун жутуп алган аң сезимин дейт. Койкоёмун турса, мен дагы артта туруп дейт да. Караңыздарчы. Келсе кокус, акыркы таң аткан күн дейт. Куу кекиртек себеби азаптардан дейт. Алма шактай сооп байлап мөмө бербес дейт. Кантип барам жараткандын астына дейт да. Чындыгында биз эгер ушул кылган амалдарыбыз, жанагы эккен багыбыз дагы, тиккен бир алмабыз дагы мөмө бербесе, аны биз кесип салабыз. Биздин дагы амалдарыбыз ошондой да. Эгер биздин кылып аткан жакшы амалдарыбыз мөмөлөбөсө, ал бизди куурап калган бир бакка теңеп атат да. Ошол сыяктуу эле жай намазга жаш төгүп ыйлап албай дейт. Мындай ыйлап албаган көп көздөр бар, жүрөктөр бар. Мисалы үчүн көзү катып калган, жүрөгү катып калган жүрөктөр бар, мөөр басылып калган жүрөктөр бар. Ошол сыяктуу эле дейт да, ыйлап албасам эгер жай намазга турганда дейт да, жашым чыкпаса дейт, ата-энемдин бутун өөп сыйлай албасам дейт, жакыр таткан чөнтөгүм жан дүйнөм дейт. Караңыздар, биз айтабыз го, жакыр дегенде бул мал дүйнөдөн кем болгон адамдар депчи, бирок жан дүйнөнүн жакырдыгы бул андан да жаманраак дейт да. Биз айтабыз сабактарда, адам баласы аш казаны бар дейбиз, ага биз тамак аш беребиз. Адам баласынын рух казаны бар, бизге ушундай сонун сабактарыбыз рух казаныбызды толтурат. Адам баласынын баш казаны бар, башыбыз, биз ал жакка маалыматтарды ар дайым берип турушубуз керек да. Ошол себептен жакыр калган жан дүйнө бул акыретте дагы бизге өкүнүч болуп кайтат экен да. Жан дүйнөнү ар дайым сугарып турушубуз керек экен. Жана ошондой эле элим үчүн жан кийип түйлөй албай дейт. Кантип барам жараткандын астына дейт. Демек биз жараткандын астына барышыбыз дагы бул өтө маанилүү нерсе. Жана ошондой эле бул жерде Ибрахим алейхиссаламга бир Азраилден суроо бар экен да. Суроо эмес, мындай сүйлөшүү бар экен, маеги бар экен. Ибрахим алейхиссалам Азраилден сурайт экен. Эй Азраил дейт экен, жаман адамдын рухуну алып жатканыңда аларга кандай көрүнөсүң дейт экен да. Ушул акырет сапарыбыздын башталышы эң биринчи жан алгыч периштенин бизге келиши да. Кандай көрүнөсүң дегенде Азраил ушундай деп жооп берди. Бул жөнүндө суроо бербегениң оң дейт экен, жооп берип атканда. Бирок Ибрахим алейхиссалам суроосуна жооп алууну күтүп туруп алыптыр да. Кандай көрүнөсүң, бир айтып көрүнүп койчу, айтып койчу депчи десе, Азраил ушул жерде айтат экен, анда болсо артыңа кара дейт экен. Артыңа кара дегенде артына бурулуп караганда көргөн нерсесинен корккон Ибрахим уктап 4 күн өзүнөн ойгонбоду дейт да. Азраил ушунчалык коркунучтуу көрүнөт экен, жаман адамдын рухун алып жаткан учурда, алганы келген учурда дейт. Эй Азраил, алар дүйнөдө жасаган бардык жамандыктардын жазасын алыш үчүн сени ушул абалыңды көрсө жетиштүү болот дейт экен. Тозок эмес, сени ушул эле абалыңды көрсө жетиштүү болот экен дейт экен. Караңыздарчы. Бирок дейт да, жандын алынуусу, кабыр азабы, махшар майданы жана тозоктогу азаптар дагы бар эмеспи дейт. Чындыгында Азраилди көрүү жетиштүү эмес дейт да. Андан кийинки дагы акырет сапарынын этаптары бар дейт да. Ибрахим алейхиссалам кайра сурады дейт. Жакшы адамдарды абалын, жандарын алганы келгенде кандай көрүнөсүң аларга дегенде Азраил кайрадан айтат экен, артыңа карай дейт экен. Дегенде Ибрахим алейхиссалам артына ушундай бир кызыктануу менен караганда ушунчалык жана чоң эле алым, чоң эле айтканда Ибрахим пайгамбарыбыз ушундай жаш баладай болуп үйдү тегеренип ойноп кетет экен да, сүйүнгөнүнчү. Айтат экен, эгер сен ушунчалык жакшы адамдардын жанын алганга келгенде ушунчалык сулуу көрүнсөң, ушунчалык кооз көрүнсөң, мен бир ушул жаш балалык немемди толук ойнодум дейт экен да. Ушунчалык сүйүнүп, ушунчалык мындай балпылдап кетет экен да. Айтат, жалгандан көп жакшылыктарды жасаган адамдарга дейт, күнөөдөн көп соопторду жасаган адамдарга ушундай абалда көрүнүшүң өзү жетиштүү. Бирок кабыр жашоосу, бейиштеги Аллахтын дейт, жараткандын жамалын көрүү bundan da жакшыраак деп ошол жакты эңсеп турду дейт да. Чындыгында бизге бул көрүнүшүң жетиштүү, бирок бейиштеги мөмөлөр, бейиштеги жакшылыктар, бейиштеги кооздуктар, ошол эле учурда бейиштеги Аллахтын жамалын көрүү кандай гана сонун деп ушунча жаш балада болуп үйдү тегеренип ойноп кетти Ибрахим пайгамбар дейт да.
Эгер күнүнө 8 саат иштеген болсок, 60 жашыбыздын дагы 20 жылын жумушка сарптаган болот экенбиз. 40 жылы кетип калдыбы? 40 жылы кетип калды. Балакатка жеткенде жетүү орто эсеп менен 15 болсо дейт да, күнү 15 жаштан келген болсок, бул жакта канча калды эле? 20 жыл калды эле, 15 жылыбыз кетип калды дейт да. Канча жылыбыз калды? 5 жылыбыз калып калды. Эгер күнүнө 2 жолу тамактанган болсоңуз дейт, дасторкон үстүндө 30 минутта отурган болсоңуз дейт, өмүрүңүздүн 3 жылы тамактанышка кетип калган дейт да. Канча калды? 2 жылыбыз калды. Жана ушундай эле дейт, эми дейт, балалык дейт, бала чакага алек болуу дейт, тамак бышыруу дейт, баардыгын эсептегенде ушул 60 жылыңыздын 58 жылы кетип жаткан болсо, 2 жылы гана калды дейт да. Ал эми биздин жана короткон бош убакыттарыбыз бар, базарга барганыбыз бар, тойго барганыбыз бар, интернетте отурганыбыз бар, жөн эле мындай башка мындай бош эле нерсе менен алек болуп калганыбыз бар дейт да. Ошондо 60 жылыңыздын ичинде ибадатыңызга канча жыл айырдыңыз дейт да. Чындыгында бизде ошол суроо жаралат экен. Эми ибадат үчүн канча убакыт кеткени кызык дейт да. Эсеп күнү Раббибиздин ушунча өткөргөн, бизге берген 60 жылдык өмрүнө Раббибизге эмне деп жооп беребиз дейт да. Жанына барганда 60 жыл бердиң, 8 сааттан иштедим, 8 сааттан уктадым, жана ушундай эле дагы эмне бар эле, тамак жедим, бала чакамды карадым деп олтуруп дейт да, ибадатыңызга эч канча убакыт жок. Жөн эле барып каласыз дейт да. Эми бул сөздөр чындыгында хак сөздөр, бизди ойлонто турган сөздөр. Ушул акырет сапарынын Аллахка барууну бизге ушунчалык мындай терең бир ойго сала турган сөздөр. Эми дейт да, караңыздар, бонусту жашоо жакты да карап көрөлү дейт да. Кур'ан-ы Керим 600 беттен ашпайт, чындыгында 600 беттен ашпайт. Болбосом 604 бет дуалар менен, акыркы немелер менен келген болсо дейт. Эми ушундай сыяктуу эле негизи эле 600 бет дейт да, бир күндө 5 убакыт намаз бар дейт, 5 убакыт намаз бар дейт. Ошондо сиз эгер ар бир намаздан кийин Курандан 4 беттен окуган болсоңуз, бир күндө 20 бет, бир пара окуп коет экенсиз дейт. Демек, бир айда Кур'ан-ы Керимди беймарал өзүңүздү чарчатпастан намазыңыздарда окуп коет экенсиз дейт. Биздин калган соопторубуз ушул жактардан утабыз дейт. Окуган намаздарыбыздан, окуган Курандарыбыздан, кылган жакшы амалдарыбыздан биз утат экенбиз иншаллах. Жана ушундай эле жон гана мындайча айтканда бизге пайдалуу бизнес экен да. Куранды биз өзүбүздүн жашообузга ушунчалык бир бонусту деп айтсак болот. Ар бир тамгасына 10дон сооп, кыйналып окусак 2 эсе сооп, ыйлап окусак андан да көбүрөөк сооп, билип билбей ката кылып окусак ага деле сооп. Аллах таалам ушунчалык кечиримдүү. Биз ката окусак деле Аллах таалам сооп берип атат, бирок үйрөнгөнгө чейин, Куранды катасыз өзүнүн акысын берип, ар тамганын акысын берип окугандагы бардыгыбызга иншаллах ушул жакшы нерсе. Мени дейт да, бул жерден да хадисте бир бардык суроолорго жооп табасың дейт. Бир хадисти силерге айтып берейин. Бул хадисти Бекем Карман дейт. Аны менен жаша, өкүнүштө калгандардан болбойсуң дейт. Бул эмне дегенде, мени күнөөлөрүмдөн эмне тазалайт дегенде, көз жаш, баш ийүү жана оору дейткен. Бирок Аллах таалам бизге бир гана Аллахтан коркуп көз жашты берсин, бир гана биз оору дегенде жанагы денебизге келген оору эмес, ички дүйнөбүздү мындайча айтканда ойлонгон бир оору, акырет сапары жөнүндө, Куран жөнүндө, Аллахтын өзүнүн бирдиги жана жалгыздыгы жөнүндө, кайсы жакшылык Аллахтын астына жогору турат дегенде, жакшы мүнөз, жөнөкөйлүк жана кайгыларга кайрат кылуу, тагдырыбызга ыраазы болуу дейт да. Бул дагы бизди Аллахтын астында аябай чоң бийиктикке жеткизет экен. Дуаларымдын кабыл болушун каалайм деген адамга айткан сөз экен, насаат экен пайгамбарыбыздын. Арам тамактан алыс бол, дуаларың иншаллах кабыл болот дейт-кен да. Биздин жеген ичкенибиз чындыгында денебизге кирген бүт нерсе биздин ички дүйнөбүзгө, руханий абалыбызга, деги эле иманыбызга, деги эле жүрөгүбүзгө таасир берет. Жеп ичкенибиз бизде канчалык даражада күчтүү, бакубатындай оору сыркоодон алыс кылса, ошол сыяктуу эле жүрөгүбүзгө дагы бул нерсе таасирин берет экен. Күнөөлөрүмдүн азайысын каалайм деген кишиге дейт да, күнөөлөрүңдүн ар дайым кечирүүсүн тиленип тур дейт экен. Аллах таалам кечиримдүү дейт экен. Жана ошондой эле күнөөлөрүң аз болот дейт экен. Адамдардын арасында мартабалуу болууну каалайм дегенде, иштериң тууралуу башкаларга эч качан даттанба, жашооң тууралуу эч кимге эч качан нааразы болбо деп айткан экен. Аллах
Аллахым бергенине дагы, бербегенине дагы, алганында да шүгүр айтып тур деп айткан экен. Жана ушундай эле ыйманым толук болсун я Расулаллах дегенде, мүнөзүңдү жетиштир, мүнөзүңдү ар дайым оңдоп тур, ошондо ыйманың толук болот деп айткан экен. Мурунку сабагыбыз адеп ахлак болчу, сөз түрдө айтканбыз. Амалдан мурун адеп ахлак деп, илимден мурун дагы адеп ахлак деп айтканбыз. Эгер биз ушунчалык илимибиз болсо, бирок адеп ахлак жактан биз аксап калган болсок, ал илимдин бизге пайдасы болбойт. Айтат го, өзүңдөн коркпогон жүрөктөн сакта. Өзүңдөн коркуп ыйлабаган, көздөн чыкпаган жаштан, көз жаштан сакта деп. Себеп биз кабыл болбогон дубадан дагы Аллахтан сактанып турабыз сөз түрдө. Ар дайым биздин дубаларыбыз кабыл болсун. Ушунчалык ички дүйнөбүз менен ыйласак дагы Аллах Таала биздин ушул көз жашыбыздын эсебине жүрөгүбүзгө дарат алдырып, жүрөгүбүздү жумшартып, акыретке барганда иншаллах көзүбүз нурдуу, ички дүйнөбүз тынч, жүрөгүбүз ушунчалык мындайча айтканда Аллахка жакын болгон жүрөктөрдүн катарында болот экен. Ыйманым толук болсун дегенде мүнөзүңдү оңдо деп айткан экен. Күнөөлөрдөн таза абалда Аллахка баргым келет дегенде мындай айтып атат. Гусулуңду толук кемчиликсиз алып тур дейт экен. Караңыздарчы, гусул дагы маанилүү, дарат дагы маанилүү. Сөз түрдө дараттан мурун гусул келет. Бизде тазалык деген нерсе бар. Ал ушул хадис китептерде айтылат, Имам Бухаринин китебинде тазалык ыймандын жарымы деп айтылат. Аял кишибиз чындыгында биз тазалыкка аябай маани беришибиз керек экен. Адамдардын эң жакшысы болгум келет, Расулаллах дегенде, адамдар үчүн сен пайдалуу бол деген экен. Адамдардын эң жакшысы болгун келеби? Адамдар үчүн пайдалуу бол, эң жакшы болосуң, эң адилеттүү болгун келеби? Өзүңө каалагандарды башка бир тууганың үчүн дагы ар дайым каалап тур деп айткан экен. Ошондо биздин напсибизди тарбия кылат экенбиз иншаллах. Адамдардын арасында эң билимдүү болгум келет дегенде, Аллахтан корк, алган билимиңди башкаларга жеткирип тур деп айткан экен. Сөз түрдө. Жана ушундай эле адамдардын арасында эң бай болгум келет дегенде, Аллахтын сага берген нерселерине ар дайым шүгүрчүлүк келтирип тур деген экен. Биз бергенине дагы, алганына дагы, бербегенине дагы шүгүр келтирип турушубуз керек экен. Аллахтын астында дейт, башка адамдардын астында Аллахка барган учурда өзгөчө болгум келет дегенде, Аллахты жалгыз көбүрөөк эсте деген экен. Көрдүңүздөрбү? Жамаат менен дагы эстейбиз албетте. Аллахка баруучуларданбыз, Аллахка кайтуучуларданбыз, бирок өзгөчө түнкү тахаджуд намазга көбүрөөк бекем болушубуз керек экен иншаллах. Ал деген сөз түрдө парз эмес, бирок өзүбүзгө өзүбүз ушул намазды парз кылып алсак, өзүбүзгө өзүбүз ушул тахаджуд намаздын 6-чы намаз кылып өзүбүзгө жашообузга киргизип ала турган болсок, бизге жеңилдиги ушунчалык билинет экен. Аллах Таала биздин жолубузду ачат, жүрөгүбүзгө тынчтык берет, ушунчалык ыймандын, ибадаттын даамын сезгенди бизге туюнтуп турат экен иншаллах. Жана ушундай эле шүгүр кылгандардан болгум келет я Расулаллах дегенде, Аллах сени көрүп тургандай ибадат кыл деп айткан экен. Пайгамбарыбыздын насааты, аны сен көрбөсөң да Аллах Таала сени ар дайым көрүп турат деген. Кыямат күнү Аллах мен нур ичинде тирилтүүсүн каалайм я Расулаллах дегенде, эч кимге зулумдук кылба, эч кимди ушактаба, эч кимди басынтпа, сен нур ичинде тирилесиң иншаллах деген экен. Кыямат күнү Аллах мага мээримдүүлүк кылуусун каалайм дегенде, өзүңө жана Аллахтын кулдарына мээримдүү бол деп айткан экен. Башка бирөөлөргө ар дайым мээримдүү бол деп айткан экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүйүүсүнө татыктуу болгум келет. Сага мен сүйүүңдү мындай жетиштүү, мындай сага татыктуу үммөт болгум келет дегенде, Аллах жана пайгамбарлардын сүйгөн нерселерин сүй, пайгамбарыбыз жаман көргөн нерселерден өзүңдү тарт деген экен. Демек биз пайгамбарыбыздын жашоосу аябай сонун үлгү. Пайгамбарыбыздын кылган ибадаттары, айткан насааттары, анын сүннөтүн тирилтүү сөз түрдө, анын сүннөтү менен жашоо. Биз пайгамбарыбызды тааныбагандыгыбыз үчүн, биз пайгамбарыбыздын сүннөтүнө көбүрөөк амал кылбагандыгыбыз үчүн жашообузга кыйынчылык келет, оорчулук келет. Биздин денебизге ар түрдүү оорулар жугат. Мисалы үчүн, биз ар дайым таза болсок, гусулубузда, даратыбызда бекем болсок, Аллах Таала бизди ар дайым өзүнүн сүйүктүү пендеси, сүйүктүү кулу, сүйүктүүсүнө, жашоосуна иншаллах бизди жакындата берет экен. Кыямат күнү дейт акыркы немеси,
Кыямат күнү Аллах дейт, калайыктын арасында мени уят кылбосун каалайм я Расулаллах дегенде, сен өзүңдү жаман бүткүл кайтарылган нерселерден аруу карма деген экен. Демек бизге буйрулгандарга амал кылабыз, кайтарылгандардан кайтабыз дейт. Аллах мени кемчиликтеримди кыямат күнү жашыруусун каалайм дегенде, диндеш бир тууганыңдын бул дүйнөдөгү кемчиликтерин жашырып кой деп айткан экен. Бул дүйнө жана акыретте Аллахтын каарын эмне азайтат я Расулаллах дегенде, садаканы жашыруун берүү, туугандарың менен карым катнашты бекем кармоо, кыяматта тозоктун отун эмне өчүрөт дегенде, орозо кыл, орозо кармоо, кечиримдүү болуу, жакшылык кылуу, ошол нерселердин баардыгын азайтат деп айткан экен. Ысып кеттиңиздер окшойт. Бул жака 1-2 суроо келди окшойт. Суроолорго дагы бир аз карасак, иншаллах. Эгер жашыруун болсо, өзүңүздөргө жашыруун жооп берем. Сиз менен мага жеке келиңиз, бул кызыбыз жазыптыр. Мен азыр 3-чү кабинетте болом. Ошол жакка келсеңиз, мен сурооңузга жооп берейин. Иншаллах, мен жарыя кылбай эле коеюн. Ассаламу алейкум дейт. Адам өлгөндөн кийин кабырга коюлганга чейин кулак угабы дейт. Айланасындагы адамдар сүйлөп жаткан угабы дейт. Айтылат, негизи эле китептерде келет. Адам өтүп кеткенден кийин ага азан айтылгы чактайын кулагы ачык болот. Акыркы жаназа окулат го, намаз окулат го, ошого чейин кулагы ачык болот. Ага чейин баардык биз ушул эмне деп ыйлап атсак, эмне деп айтып аткан болсок, баарын угуп турат. Негизи биздин ушула бакырып, өкүрүп, катуу ыйлообуз жаназага зыян берет. Аны ушунчалык мындай ренжитет. Ага айтат мындай, бизге угулбайт, ал айтат экен да, кана ушунун үнү басылса. Кана мага ушундай бир неме бербе, кыйынчылык туудурбаса депчи. Мисалы үчүн жана кошо кайтып ыйлагандар бар го, мисалы үчүн жөлөгүм болчу, таянар тоом болчу, мени жалгызым болчу, мени кимге таштап кеттиң, мисалы үчүн ушундай бир сөздөр чыгып калат го. Чындыгында бул адепке туура келбейт да, жаназанын адебине туура келбейт. Жаназа мындан мындай тынчсызданат ар дайымчы. Себеп дегенде жалгыз бир гана Аллах Таала. Кимге таштап кеттиң деп ыйлап атат. Демек ал дагы бир пенде, ал деле бир алсыз пенде, ошол себептен бул дүйнөдөн кетип жатат. Тиреги менен, жароокери менен ушундай бир немелер болсо, Аллах Таала буга мындайча айтканда бир аз неме болуп калат да, мындай кандай деп айтсам, эми ушул сөздөрдүн айтылбоосу керек негизичи. Себеби биздин тирегибиз, биздин жаратуучубуз, биздин таянар тообуз бул Аллах Таала чындыгындачы. Ал жон гана бир пенде, күнөөкөр, балким күнөөкөр пенде, балким күнөөсү ушунчалык акталган пенде, бирок болгондо анын жакшы сыпаттарын айтып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы жакындарын жоготкондо ыйлаган. Көзүнөн ушунчалык сыздап, көзүнөн жаштары агып турган, бирок эч качан бакырып, кайкырып ыйлаган эмес. Өтүп кеткен адамга, төрөлгөн адамга кандай жанагы жаңы төрөлгөндө кулагына азан айтылса, ошол мүрзөгө жаназага, ошол коюлганга жаназага ошо азан окулуп мүрзөгө коюлганда, аны уже кулактар жаназа окулганда бүтөт. Ал неме кылбайт. Дагы бир немелерде келет. Негизи өткөндө бир суроо болуп калган болчу. Жообун азыр деле айтсам, айтып коеюн. Өлгөн адамдардын рухтары үйгө келип турабы, мисалы үчүн депчи, мындай зыярат кылабы деп. Эми аланын мындай келет деген бир так бир далили жок. Руху келет же ал бизге келди, мисалы үчүн ал мындай туура эмес ишеним болуп калышы мүмкүн. Кайсыдыр бир диндин ишениминде өтүп кеткен адамдын руху ушул үйүнө келип тамак аш дасторкон түзөп коет экен, дагы келип даам сызып кетет деген бир түшүнүктөр болуп калган экен да. Бирок биздин ислам динибизде андай түшүнүк жок, андай ишеним дагы жок. Биз өтүп кеткендерге жон гана дуа кылабыз. Аларга алар бизге муктаж, мындайча айтканда, биз аларга эч качан муктаж эмеспиз. Арбакка сыйынуу же арбагы колдосун же ушундай бир немеси кылсын деп колдоп койсун деген бир жанагындай чырак жагып же бир неме кылуу, шам күйгүзүп, бул биздин ишенимибизде жок нерсе. Бундайлар туура эмес болуп калат. Бул жерде бир тууганыбыз ушул дуа сураган экен, апасына албетте дуа кылабыз, иншаллах. Иншаллах сиздерге бүгүнкү сабак пайдалуу болду деп үмүт кылам. Бул жерде азыр бир суроо бар экен, ал кыз мага өзүмө жалгыз келсеңиз, мен сизге кабинеттен иншаллах жооп бергенге аракет кылам. Аллах Таалам ушул сиздерге, бизге иншаллах баарыбызды ушул бастырып, бул жерге келтиргендиги үчүн миң мертебе мактоолор айтабыз Аллах Тааламга. Анда эмесе иншаллах дуа кыла берелик, ысып да кеттик.
Аллах Таалам, өзүңө гана сыйынабыз, өзүңө гана мактап айтабыз, өзүңдөн гана жардам сурайбыз, өзүңдөн гана баардык нерселерди үмүт кылабыз. Аллах Таалам, эй Аллахым, биздин билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү, биздин жакындарыбызды, биздин ушул өтүп кеткен бир туугандарыбыздын, ушул жерде отурган жамааттын, кол ачып отурган жамааттыбыздын жакындарын, үй бүлөсүн Аллах Таалам ар дайым өзүң ырайымың менен, рахматың менен, Аллахым, кечиримдүүлүк сыфатың менен, боорукерлик сыфатың менен өзүң коргогун, я Аллах Таалам. Аллахым, кылып аткан дуаларыбыз, кылып аткан жакшы амалдарыбыз, окуп аткан жакшы намаздарыбыз, окуп аткан Курандарыбыз ар дайым ыйманыбызга жолдош болсун. Аллах Таалам биздин эки дүйнө бактылуу кыл, өзүң ыраазы болбойун биздин денебизден жаныбызды ала көрбө. Аллах Таалам өзүң сүйгөн пенделердин катарында биз дагы тирилтүүнү насип кылгынын, акыретке барганда өзүңдүн жамалыңды көрсөтүүнү насип кылгынын. Аллахым, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү, каталарыбызды өзүң кечиргин. Ушул жерде кол ачып отурган баардык бир тууган эжелеримдин, апаларымдын, сиңдилеримдин кандай гана ниеттери бар болсо, кандай гана сенден каалоолору бар болсо, өзүң жакшы жагына, оң жагына чечип бергин жана дуаларын кабыл кылгын, я Аллахым. Ооруп аткан бир туугандарыбызга шифа бергин, Аллахым. Кырсыктагандан, Аллахым, өзүң сактагын, жамандардын көзүнөн сактагын, жамандардын сөзүнөн сактагын, Аллахым. Назардан сактагын, жаман дуалардан өзүң сактагын, жамандардын жамандыгынан өзүң сактагын, Аллахым. Бизге зыян берүүчү зыянкечтердин зыянынан дагы өзүң сактагын, Аллахым. Кылган амалдарыбыз, кылган дуаларыбыз, окуган аяттарыбыз, окуган хадистерибизге Аллах Таалам өзүң амал кылууну, баш ийип жашоону насип кылгын, Аллахым. Жүрөктөрүбүзгө өзүңдүн сүйүүңдү сал. Бизге акырет сапарыны жеңил кыл, Аллахым. Акырет сапарыбыздагы баштыгыбызды, Аллахым, жакшы, сооптуу амалдарыбыз менен толтурууну насип кылгын. Эй Аллахым, бизге ушул үммөтүбүзгө, Аллахым, ушул дүйнөдөгү баардык жабыр таткан момун мусулмандарга жеңилдик бергин, Аллахым. Ушул кылып аткан жакшы амалдарыбыздын соопторун, Аллахым, билип билбей кылган күнөөлөрүн кечирилүүсү үчүн бир туугандарыбызга, жакындарыбызга хадия кылдык, өзүң жеткире көр, Аллахым. Мүрзөлөрүн нурдуу кылгын, биздин мүрзөлөрүбүздүн дагы пайгамбарыбызга комшу кылгын, пайгамбарыбыздын колунан суу ичүүнү, пайгамбарыбыздын желегинин астына тирилтүүнү насип кылгын, Аллахым. Билип билбей кылган баардык күнөөлөрүбүздү өзүң кечирип, Аллахым, жүзүбүздү жарык, сөзүбүздү өткүр, жана ушундай эле сөзүбүздү угумдуу кылгын, Аллахым. Жүрөктөрүбүзгө тынчтык бер, үй бүлөбүзгө береке бер, балдарыбызга ыйман бер, Аллахым. Окуган Куран аяттарын жүзүбүзгө нур кылгын, Аллахым. Эки жолдо, эки дүйнөдө дагы бизди шерменде кылбагын, Аллахым. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар бирахматика я архамар рахимин. شتات في شتات